саламатсыздарбы? Бүгүн келип сүйлөшөлү долбоорубуздун кезектеги коногу биз алыстан келип калдык. Асылкан Бөрбаев атындагы Көк Арык орто мектебинин азыркы учурдагы мүдүрү, директору Асыранов Эржан агай менен болгон маегибизди баштап алсак. Саламатсызбы агай? Саламатсыздарбы? Биздин мектепке кош келипсиздер. Саламатсызбы агай? Бүгүн ушу эртең мененки иш башталгандан бери сиздин ишиңиз кандай жүрөрүн азыркы убакка чейин көрдүк да. Анан деги эле иш күнүңүз кандай башталат? Ооба. Негизи мен иш күнүм эртең менен өзүм дайыма эрте турам өзүм негизи. Мен намаз окуйм кичинекей кезимден бери. Анан багымдат окугандан кийин апам экөөбүз чай ичип, бир аз замананы баштап коюп, 7ден өткөндө бир 7:30 мектепке келип калам. Ошондон баштап эртең менен мугалимдерди сабакка киргизип, мектептин эң биринчи эртең мененки бир сабактын башталышын уюштурушун көзөмөлдөп, сабактарга киребиз. Анан кечке ушундай бир тапшырмалар, күнүмдүк иш кагазддарыбыз, өзүбүздүн пландаган иш-чараларыбыз бар, ошолорду өтөбүз. Анан кечинде мен көбүнчө мектептен кеч барам үйгө. Анткени күндүз окуу процесси менен алектенебиз, мугалимдер менен баарлашабыз, келди кетти жумуштар болот, чогулуштар болот, семинарлар болот. Анан көбүнчө мен эл кеткенден кийин отуруп алып иш кагаздарын жазганды жакшы көрөм. Айрым учурларда 9:00, 10:00, 11:00, 12:00 барам үйгө, кеч барамын. Эртеңки күндү пландап анан кетмейинче үйгө барып мындай кыжаалат боло берем да өзүм. Эртеңки боло турган семинар өтсөм, эртеңки өтө турган сабакты же иш-чаралардын баарын планын даярдап, столдун үстүнө коюп, анан эртең менен кылып баштап кете турган кылып даярдап кетебиз. Менин жумуш жолум ошондой эжекелер. Сонун экен, ошол биз тажрыйба алалы, сизден да бир нерсени үйрөнөйүк деп башка мектептен болсок да келип калдык да агай сизге. Ошол биз суктанган, бизге үлгү болгон Эржан агай кандай үй бүлөдөн чыккан өзүңүз жөнүндө кыскача маалымат. Мен үйдө негизи 5 бир тууганмын. 3 кыз, 2 эркек. Үйдүн эң кенжеси менмин. Ата-энем карапайым эле колхоз жумушчусу үйдө эле болгон. Анан азыр мугалимдер айлык алып, айлыгың жетеби, жетпейби, айлыгыбыз көбөйдү деген бир маселелер коомдо талкуу болуп атпайбы? Анан мен неме ушу акыркы айлык көбөйгөндөн бери, бир айдан бери эне атамды көрүп, мындай кээде көзүмө жаш келип, эстеп коюп атам. Атам менен апам байкуш мамлекеттен 1 сом албаса дагы бизди багып, кийинтип, эч нерседен кем кылган жок. Кийим алып берип, ичинтип, биздин баарыбызды жогорку окуу жайга окутту. Баарыбызды окутту. Анан айлыгын тие элек, анан бул эле деген маселе болгон жок. Анан ушу акыркы айлык көбөйгөндөн бери апамды ойлоп, аябай ичим ачышып, көп ойлонуп атам. Апам байкуш бизди атам экөө кантип бакты, айлык албаса. Азыр биз элестетип көрүңүз, биз айлык албасак эмне болобуз? Ооба, айлык алып дагы бүгүнкү күндө биз толук кандуу канааттандырарлык максатыбызга жетпей жатабыз. Күнүмдүгүбүздү мындай толук камсыздай албай жатабыз да. Анан ошол атам менен апам бизге аябай жакшы тарбия берди. Бирөөнүн мүлкүн албагыла, жамандык кылбагыла, ичпегиле, чекпегиле. Көбүнчө бизде атам жумшак адам болчу мүнөзү. Мени атама окшоштурушат, бирок менин кээ бир мүнөздөрүм апамкына да окшош. Бизди апам тарбиялады көбүнчө. Апам бизди эжелеринде аябай катуу тарбиялайт эле. Аябай катаал, эч жака чыгарчу эмес, үй жумуштарынын баарын кылдырып, мындай болгула, андай болгула деп атам жумшак адам болду, бирок бизди мындай мүнөздөрүбүздү тарбиялап, үй жумуштарынын баардыгын мындай кылдырып, жумушка тарбиялаган апам болду да көбүнчө. Апам бизди тарбиялады. Эң улуу эжем математик. Бишкектеги жанагы Тургунбай Садыков атындагы академияда сабак берет. Андан кийинки эжем айылда бул жерде. Андан кийинки агам бар, ада жогорку Күндү. Өзү стоматолог, ал кесиби боюнча иштеген жок. Учурда Алтын Альянс компаниясында жер үйдө иштейт. Андан кийинки эжем бар, менден улуу эжем. Ал эжем мугалим, география мугалими, учурда бакчада иштейт, тарбиячы болуп. Эң кичүүсү мен университетте математика мугалими адистиги боюнча аяктагам, педагогикалык факультет. Бул мектепте иштеп жатканыма
17-18 жылга карап баратат. Жалпы педагогикалык стаж. Администрацияда иштегениме 15 жыл болду. Анын ичинде 3 жыл уюштуруучу деп коебуз, класстан тышкаркы иштер боюнча директордун орун басары, анан окуу тарбия иштери боюнча директордун орун басары болуп 6 жыл иштедим. Анан 6-жылы кетип атат, директорлук кызматты аркалап келе жатам. Бул жөнөкөй, карапайым, үйдөн чыккан баламын. Эми атабыз бизде кандай кызматты аркалабагыла, кайсыл жерде иштебегиле, бирөөнүн эмгегин жебей, адал эмгек менен иштегиле деп тарбиялаган, ошого аракет кылып келе жатам. Кесипке келгенге чейин баягы Эржен агайдын балалык чагы же болбосо балыкты эстегенде бир кайсы нерселер эске келет бизде? Балалык кезде негизи балалык кезибиз айылда өттү. Көчөдө досторум бар эле, Урмат, Марат, Каныбек, Жумакадыр, Сүйүнбек деген ошо балдар менен балалык кездин негизи кантип өткөнүн билбей калдык. Балалык кез менен эле ойноп күлүп жүрө бердик. Бирок ооба. Анан мен бирок жаратылышымдан негизи көбүнчө үйдөн көп чыкпаган, көчөгө чыкпаган, тентек кылбаган, бейбаштык кылбаган, үйдөгү бала болчу. Мектепте да жакшы окугам, сабакты. Анан мен эң күчүүсү болуп, менден улуу агай эжелерим баары жогорку окуу жайга окуп кетишти, турмуш жолдорун улап кетишти. Анан мен атам үчөөбүз көп жыл үчөөбүз жашап калдык. Мен 5-6 класста калдым үйдө апам үчөөбүз. Анан үйдөгү тиричиликти апам менен кылып, атам үчөөбүз кылып, мен тириликтен да көп сыртка ошобой калдым. Анан мен үй жумуштарында апама көп жардамдаштым. Нан жасадык, экөөбүз уй сайбыз, картошка алабыз, албандан кечинде тамак жасаймын, апама жардамдашам, атама жардамдашам. Ошентип үй тиричилигине бизди апам аябай көндүрдү. Мен азыр тамашалап, сиздерге да тамашалап койбодумбу, ал дагы нандарды мен жасап келдим деп. Мурун биз апам экөөбүз каттама жасачубуз. Кийин мен жасай берип, апамдын каттамасынан да менин каттамам жакшы болуп кетчү. Үйдөн оромо жасап, андан уялбаймын. Үйдөгү тамакты, тамак ашты. Анан мен ошо 11-классты бүткөндө негизи үйдөгүлөр мени окубай эле кой дешти. Колдоо калат турганда. Ооба. Анткени биз атам апам үчөөбүз көп жыл үйдө жашап калбадыкпы. Анан үй жумуштарын кылып калдым. Уй сайм, картошка багабыз, үчөөбүз тамак жасайбыз. Анан алар ойлоду, бул кетсе биздин тамагы өтпөй калат депчи. Анан кийин алар мага мынтип окубай эле кой дегендей кылышты. Анан бирок мен да балам да ичимен окубайт экем дедим. Үйдөгү ошо тоого, жайында тоого чыгабыз кичине бир. Анан ошол жумуштарды кылып жүрө берейин деп мен деле ага эме каршы чыккан жокмун. Бирок мектепке келгенде мен класстагы активист, жакшы окуган болуп, анан класс жетекчилерим окуйсуңбу десе, ооба мен окуйм жогорку окуу жайга деп, мен бирок сабакты тыштабай окуй бердим. Окуй бердим сабакты. Тиги кыздарга эрегише окучу элем. Менин классым аябай жакшы класс болчу. Жакшы окугандар көп эле. Көбүнчө кыздар менен тең тайлашып окучу элек. Анан кийин эң кызык бир 11-класста жалпы республикалык тест сүрөтү тапшыра турган болуп, ошол жылдары жаңы кирген. 2003-2002 жылы башталган жалпы республикалык тест сүрөтү. Биз 2004-жылы тапшырдык. Анан мектепке келсе келет, ошол жалпы республикалык тест сүрөтүгө барасыңар, 200 сомдон экен деди. Анан кийин мен эмне кылам деген бир бурчка такалдым да. Мен эмне кылам эми деген. Мен үйдөгүлөргө деле акылдашкан жокмун, бирок бизде азыр учурда иштейт, биздин мектептин мыкты мугалими бар, Бешкемпирова Элмира эжеке деген. Ал эжекеге мен абдан ыраазымын. Мугалим катары мени калыптандырып, бу жерде көп жыл, 20 жылга жакын директордун окуу тарбия иштери боюнча орун басары болуп иштеп жүрдү. Анан ошол эжеке бизге, ошол мен 11-класс бүтүп атканда ошол эжеке завуч эле да, завуч деп коебуз го, директордун орун басары окуу тарбия иштери боюнча. Анан ал эжеке мен барбайм десем, ал эжеке мен эмнеге барбайсың Асыранов сен? Сен бар. Сен барсаң деген жакшы бала аласың да. Деп мен аябай ал мугалимди түшүндү, мен эми жакшы окуган окуучу окуп кетсин деди да. Ошентип эле мени окуучулардын арасынан эле ошентип катуу эле өктөм сүйлөп анан кетип калды. Анан мен үйгө бардым, апам менен атама айттым.
мени ушинтип урушуп атат Элмир эжеке тапшыр деп атат депчи. Бирок мен мындай тапшырбай деле койгум келген жок да, мындай бала катары тапшыргым да келип атат өзүмдүн кайра. Ошентсем канча сом экен деди. 200 сом экен десе үйдөгүлөр 200 сом бер дагы барып койбойсуңбу тестине анан деди. Анан мен 200 сом төлөп тестти тапшырып келдим классташтарым менен. Бирок мен эмнегедир мындай такыр окубай калам деп дагы таза үмүтсүзгөн да жокмун. Мен Кудай тааладан өзүмдү тилене берчимин. Ошол учурда биздин айылдын мечити да бүтүп калды. Мен өзүм динге кирип намаз окуп калганыма да бир себеп ошо да. Анан 11-класста бизди директор агай мечитке жардамдашып койгула деди. Анан мечиттин сыртын жошолоп жатып мен кечке Кудай тааладан тиледим да. Кудай, мен окусам экен деп коем кайра. Баламын да эми ар кандай ойлоно берем. Ошо жошолоп кечке түшкө чейин жошолодук. Кечке оозуман ошол кеткен жок. Эми мечитти кысмат кылып жатам эми Кудай таала мага да берет депчи. Ооба. Андан кийин ошентип окууну аяктадык. Мен 4-5 мектепти аяктап, экзамен тапшырып бүттүк. Анан бүтүрүү кечеси болгондо мен ага катышкан жокмун. Анан тоого көчүп жайлоодо отуруп калчубуз бир жерге уйсаап. Анан мен мектепти бүткөндөн кийин акыркы экзамен бүткөндө эле костюмумду чечип, шифонердин ичине бүктөп, болду, мен кеттим деп мен тоону көздөй кетип калдым. Бирок баары бир ичимде мындай бирдеке турду да. Мындай ичим ачышып калды. Эми классташтарым көрбөй каламбы, мен тоону көздөй кеттим деп түштөн кийин эле мен тоого кетип калдым. Анан тоодо жүрө бердим. Класс менде ишим болгон жок. Анан айылда эжем бар дебедимби? Ошол жездем бир күнү тоого барып калды биздин үйгө. Анан жездем тоого барып калып, сени биги Сакынбай аксакалдын келини чакырып атат, завуч эжекен. Жол кесин деп атат деди. Эми ал киши деле жыйыртынын жыйынтыгын деле түшүнбөйт. Ал мектепти иштебегенден кийин сени завуч чакырып атат десе, эмнеге чакырып атат болду экен деп түркүн бир ой келет деңиз. Эми биз ал учурда окуучубуз да, мугалимдер эмнеге чакырат? Экзамен бирдеке болду, аттестатым туура эмес болду деп кыжаалат болдум бир аз. Анан ошол эле жездемдин машинасы менен келдим мен айылга. Анан эжекенин үйүнө бардым. Барсам, эже үйүндө экен. Анан чыгып келатып эле, ай, кел колду бер, Азамат. Сен деген мектептен ой эртең эң жогорку балл сеники болуптур. Каякта жүрөсүң? Элдин баары биякта деген ой эрте. Эртең акыркы күн талон таштай турган. Ал ой эртин жыйынтыгы чыгып калып, эртең акыркы күн дегенде тиги бак мугалим да Элмир эже. Тиги бала, бул бала эмнеге талонун алган жок деп кыжаалат болду да. Анан сен эртең тапшырышың керек. Балың жакшы экен. Бар деди. Анан ошентип мен үйдө тоого барышым керек болот. Мен убактым аз эле болуп атпайбы? Анан күлкүлүүсү үйгө келди. Мен жол берем да жок да Бишкекке барганга. Анан үйгө келип, кошуна эже бар эле, жеңем болот. Ошол эже менен жеңем менен акылдашып анан үйдө биз апам экөөбүз көп саармай топтоп, мен ал саармайларды үйгө алып келип коюшу элем. Анан мен ал саармайды бир аз саттым. Жол кире кылайын депчи. Сатып, Таласка барып, анан Таластагы жана эжем анда жаңы турмушка чыккан, ошого барып жолугуп, кебете кепчигимди түстөп алып, жол киремди камдап Бишкекке жөнөдүм. Эжемдин үйүнө бардым. Анан эртеси күнү окуу жайларды кыдырып, бул азыркы улуттук университеттеги политология факультетине, математикага ушинтип тапшырып койчу элек го, талондорду 3-4 жерге. Анан политологияга, тарыхка, математикага тапшырып койдум. Анан бирөөн бул Таласкада тапшырган. Үйдөгүлөр айтып калган билем, окусаң тиги бияка эле жакыныраак оку депчи. Мен эртеси күнү барсам, мен Бишкекке өтүптүрмүн. Анан Таласка келип карайын десем, Таласкада өттүм матфакка. Анан үйдөгү апам менен атама ушинтип окууга өтүптүрмүн, Таласка деп барсам, анда окуй бер дешти. Эмне туз насип буйрук деп коет. Жараткан Алла тааланын буйругу менен анан мен Таласка барып документимди тапшырып окуп калдым. Анан кайра тоону көздөй кеттим. Жайлай тоодо жүрүп, анан күзүндө окуу башталарда Таласта бир эжелерим бар эле, ошолордун үйүнө жатып 5 жыл университетте окуп калдым. Математика мугалими болуп. Анан бүткөндөн кийин кайра эле өзүм окуган мектепке келип, бул жерге жумушка орношуп, сабак берип калдым. Ошондон бери ушинтип иштеп келе жатам. Ошондо сиздин баалуу максатыңыз, кыялыңыз, азыркы жумушуңуз болгонбу же мугалимден башка кармакты карап көргөнсүзбү? Мен негизи мугалим болот экем деп ойлогон жокмун өзүмдү. Ойлогон жокмун. Мен эми класста мындай
доскага чыга калган, сабактан жакшы окуп, анан эжекелер менен бирдекелерди уюштуруп, активист болчумун анан. Мен өзүм анан кээде кээ бир мугалимдер сен жакшы сүйлөйсүң, сен жакшы окуйсуң деп калат да, эми класста жакшы окуган мугалим катары баарыбыз жакшы көрүп мактайбыз го. Анан мен өзүм бир ойлонуп калдым, бир учурум бар ушундай бир журналист болгум келип калчу кээдечи, журналистке барсамбы, анан англис тилден да таасирленип жүрдүм, англис тилчи да болсомбу депчи. Англис тилчи да болсомбу деп ушул экөөнү издеп калдым. Анан окубайм деген жанагындай түшүнүк болуп калды, ошентип мугалим болуп калдым. Анан азыр эми өкүнбөйм, мага балдар менен иштешкен жагат. Мугалим катары эмес, мен мектептин жетекчиси катары деле көбүрөөк окуучуларга жакыныраакмын деп ойлойм. Анткени окуучулар менен экскурсияга чыга берем, драмтеатрга, спектакльдерге өзүм машинага салып алып бара берем, Бишкекке тарых музейине алып барам, Ата бейитке алып барам. Чыгып жаныма балдарды алып алып, бала менен бала болуп көп иш чара уюштургандан ырахат алам өзүм. Балдар мындай кубанса, мен директорлук максатыма жеттим деп ойлойм да. Ооба. Тиги креслодо суюкайып мен директормун деп отура берген мага жакпайт. Мага окуучулар менен жүргөн жагат. Окуучулар менен бир бурчту жасап койгон, бир жерди барып гүл тигип койгон эжекелер менен. Мен окуучулар менен бир концерттик программаны даярдап, кээде арасында да туруп алып ырдагым келет. Ооба, былтыр бүтүрүү кечесинде акыркы коңгуроодо 11 класс менен ортого чыгып ырдап койдум. Анан үйгө келип видеону көрүп атып күлкүм келди. Башка бирөөлөр кантип директор кошо ортодо 11 класс менен бийлеп жүрөт го деп айтат. Ошол эжекелер. Ошо азыр окуучулар десе дагы бир эме эске келип кетти. Өткөндө семинарга келип кетти. Ушусу менен ДПС болду, ушул жерден чыгып кетти. Бир толкунда экенсиздер да чынында эмелер мененчи, окуучулар менен баары. Мугалим окуучунун качан бир түшүнгөндө бир иш болот окшойт да сиздердечи. Анан ушул нерсеге кантип жеткенсиздер? Буга канча жыл болду, же болбосо башынан бери ушундай болуп иштейсиздерби? Негизи биздин мектеп мурдадан бир калыпка түшкөн. Биздин мектепте бир нук бар. Менден мурунку жетекчи дагы ошол эменин үстүндө иштечү. Анан ага чейин дагы иши кылып, мурда айтып калат, азыркы иштеген коллективим айтып калат, Атагулов Кенжетай агай директор болчу эле, алар дагы ушинтип мындан бир 30 жыл мурдадан бери эле келаткан бир көк арыктын өзүнүн бир нугу болот да, бир жана аккан арыктан суу агат болуп, мугалимдер класстан чыккаркы ишти жакшы даярдашат өздөрү. Анан биз класстан чыккаркы, биз эми бөлөк мектептерге да бара калабыз, анан биздин мектептеги өзүбүздүн биз тартибибиз бар, тарбиябыз бар. Анан биздин семинарга катышып келгенде шыр эле бөлөк мектептеги одонолорду шыр көздөрүнө илип айтып келишет. Жакында бир мектепке барып, биздин бир семинардан барып келсе, форма болуп атат. Бирөө кыргыз кийим кийип алыптыр, бирөө спорттук кийим кийип алыптыр, бирөө джинсы шым кийип туруп, биз антип доскага чыксак, эмне болуп эле ошону карап койбойбу деп кыжаалат болуп келди. Анан ошол окуучулардын сахна маданиятын биздин мектептеги мугалимдер аябай карашат. Баардыгы. Администрация дагы, мугалимдер дагы, ким эмне класстык иш карабасын. Мен да карайм. Мен да кыздарды уялбай эле ак носки кийип, кара туфли кий, капронга кий, үстүңө узунураак кий, биз окуучубуз, кыска юбка кийбегиле, улуу мундагылар отурат, көкүрөгүбүз жабык болсун, сахнада турганда мынтип чукулабайбыз, эки жакты карабайбыз, элдер сени карап турат, осанкаңды туура карма, бут кийимиң таза болсун, окшош болсун деп биз сахна маданияты үчүн аябай күрөшкөн жамаатпыз. Баарыбыз башынан келатат, көп жылдык бул эме. Анан мен да ошентип окуучуларды даярдаганды өзүм аябай жакшы көрөм. Эке даярдасам баарына көңүл бурам. Кээде уялам, бул Эжен агай аябай майда деп айтабы депчи. Кыздардын кийимине чейин айтып берем, ичиңерден кара кийгиле, мындай көйнөк юбкаңардын ичинен да бир юбка болуш керек. Кыска болбосун, улуу муун турат, биз мусулман кыздарыбыз, адеп болуш керек, кыргыздын өзүнүн салты, өзүбүздүн тарбиябыз бар депчи. Анан ошондон болсо керек, биз шыр эле ошону даярдайбыз. Сүйлөгөндөрүнө чейин, турганын, дикцияларын абдан иштейбиз да. Ооба. Өткөнкү берген семинарда ушундай эле 3 күн өттү. Бир эле келип, бир келип ошо ар бир жакшы нерселерди алдык. Барганда дагы ошо окуучуларга да көрсөттүм, мен өзүм информатикадан берем. Өзүмдүн кабинетимде эме бар, доскам бар. Ошол жерге чагылдырып алып, мынакей моундай болуш керек экен. Биз сахна маданиятында ушуларды көз эмеге эске алыш керек экен деп, мен ар бир берген классыма көрсөтүп чыктым.
бул сиздердин алып кеткен Тажрыйба. Ошондо мындай нерсени да байкадым да агай. Окуучуларыңыздар дагы мындай маданияттуулук менен мугалимдерге ошондой мамиле кылат экен. Мугалимдер да окуучуларга ошондой. Сиздердин араңыздарда деле мындай бейбаш кылган же өзүнүн сабагын берип эле кетип калган мугалимдер да болобу? Жамаатбыз да эжекелер. Жамаатта баары болот. Болот. Баары болот. Кой аксагы менен меңдейт. Андай эч жерде жок болсо керек 100% мындай. Баары катарга тизип койгондой, куюп койгондой окшош, калыптан чыккандай. Анткени ар бир мугалим ар бирден ар башкача тарбия алып келет. Ар бири ар башкача университеттен келет. Анан аларды администрация кичине тарбиялайт. Тарбиялабайт деле багыт көргөзөт. Администрацияны керек болсо катардагы мугалимдер тарбиялайт. Негизи ушундай да. Администрация деле администрация болуп төрөлгөн жок дегендей. Бири-бирибизди ушинтип иштешип жатып эле тарбия алабыз. Негизи биздин коллектив жакшы өзү, негизи жалпы жонунанчы. Биздин мугалимдер жааматы аябай жакшы. Бир иш кылса баардыгы колдошот. Ооба, анан биз администрациянын да бир өзгөчөлүгү бар. Биз аны өзүбүздүн мугалимдер айтып калышат. Мен мисалы башталгыч класс семинар өтсө, кагаздарын да чыгарып берем, сүрөтүн чыгарып берип, чапташып, пол жууп, мен директормун дебей баарын эле мен завучмун дебейби баарыбыз жапа турмак бир ишти кыла беребиз. Алар да бизге ыраазы, биз да аларга ыраазыбыз дейбиз ошон үчүн. Анан окуучулар дагы биз окуучуларды көбүнчө жанагынтип тарбиялайбыз. Биздин айылдын эне аталары да аябай жакшы. Баары угушат. Мен абдан ыраазымын айылдагы ата энелерге. Менден улуу болсо дагы Эржан агай деп кайрылышат баардыгы. Мен ошого аябай ыраазымын. Эржан агай, сизди угат, сиз балдарды минтиңиз деп мага кайрылышат. Анан биз балдарды сабак жөндөмдүүлүгүн сабакка коебуз. Ыр бийге шыктуун, ыр бийге тарбиялайбыз. Спортко шыктуун, спортко. Анан эми бар кичине сабакты калтырып койгону бар, тентеги бар. Анан бирок алар биздин мектепте ыңгайсыз жүрүшөт да, өздөрүчү. Анткени тиги класстын көпчүлүгү жашныкы уурдап бийлейт, сахнага чыгып кол чабабыз. Олимпиадага барат, линейкада чыгып аларга сыйлык тапшырабыз. Анан эми жалпы жонунан биздин айылдын балдарынан айланса болот. Мен шаарда да иштеп келгем 5-6 ай жеке менчик мектепте. Биздин айылдык балдардын артыкчылыгы, биздин айылдык балдар кичипейил болушат, элпек болушат, ыймандуу болушат. Анан айылда бири-бирибизди тааныйбыз. Анан кийин баардыгы койдешип, ийменип улууларды угат. Мен кээде кукус кылып коем. Байкуштар сөз кайрышпайт. Эржан агай деп кайра жардамдаша берет. Аркаман ээрчитип алып чарба жумуштарын кылабыз. Мектептин муну алданы оңдойлучу деп шыр жардамдашышат. Ооба. Анан мен дагы чоң тарбия деп ойлойм ошону. Анткени биз кыздарды былтыркы бүтүп кеткен окуучулары, мурдагы жылкы бүтүп кеткен окуучулары айтып атпайбы, агай, студент болгон кандай экен десем, агай сиздерге рахмат. Шаар үйлөгөнү билбеген окуучулар келет мектептерден. Биз жана шаарды линейкада сонун кылып мен башында туруп үйлөп, жанагынтип мынтип ырааттап, өңдөрүнө чейин ошондон башталат маданият өзү, шаар үйлөгөндөн башталат. Катарга тизилгенден, линейкадан, майда нерседен башталат. Анан ошону айтышып атпайбы күлүп, шаар үйлөгөнү билбегендер бар. Жөн эле самсалатын илип коет экен. Биз ошону да үйрөнгөнбүз деп. Анан мен мугалимдерге айтып, эжекелер агайларга айтып күлүп атам. Көрдүңөрбү, биздин ар бир кыймыл аракетибиз окуучуларга чоң үлгү, чоң сабак. Биздин мугалимдин негизи биздин сабагыбыз жөн эле маалымат, билим катары калыптанат да, доскага өткөн сабагыбызчы. Биздин өзүбүздүн мугалим катары эң чоң сабак өзүбүздүн турган турпатыбыз, сүйлөгөн сөзүбүз. Эгерде мен өзүм арак ичсем, тамеки чексем, көчөдө көп жүрсөм, анан эртеси күнү келип алып мен окуучуларга тамеки чекпе, көчөгө чыкпа деп айтсам, улуу катары, мугалим катары сыйлап угуп коюшу мүмкүн, бирок анын таасири жок болот. Таасири жок болот. Бүгүнкү күндө менин баардык 600 окуучу, 600 эне атам баары билет мен тамеки чекпесимди, арак ичпесимди, менин бир жаман жолдорго барбашымды, Эржан агай намаз окуйт дешет. Анан ойлоп коем баардык мугалимдер өзүнүн түз туура алып жүрсөк, ошол өз эмнеде сөз чакырат, үлгү өзүнө тартат дейт. Азыр айтып эмес, көрсөтүп тарбиялоо деп койбу? Азыр өзүңүздүн сөзүңүздөн дагы бир эмени берип кетпесем болбойт. Качандан бери мен өзүмдө жүргөн эме. Сизди изилдеп атып, бир эмеге частный школага барып келдим деп атпайсызбы? Жеке менчик. Жеке менчикечи, ошол жеке менчикте
креатив таалим билим берүү комплекси. Азыр аябай жакшы ошо Кыргызстандагы эң биринчи кыргыз тилдүү лицей деп айтышат го негизичи Бишкекте. Туура. Ошол жака баргандан кийин ушу мен укканда агайды эл алып келиптир, ушу Ержан бизге кайра келсин деген бир чоо жайын укканда ошол боюнча да бир маалымат берсеңиз. Ооба, мен бээрде 20-жылы директордун окуу тарбия иштери боюнча орун басар болуп иштеп жүргөндө, ага чейин мен бээрде завуч болуп иштеп жүргөндө бирикме жетекчилерин, ошол учурда эле мен ошо бирикме жетекчилерин жүргүлөө Бишкекке барып келебиз. Бир курстарга барып келелик, сыртка чыкпасак болбойт, бир мекеменин ичинде отура берсек өспөйбүз деп мен завуч катары бирикме жетекчи, билесиздер го, мектепте бирикмелер бар, ошонун жетекчилерин айтып, анан ал эжекелер да макул болуп колдошту. Биз бирикме жетекчилери барып Бишкек шаарында эң биринчи окуу курсу деп реклама чыгып калды бул жакта. Анан барып окуп келебиз деп Бишкекке барып окуп келдик. Окудук, бардык. Ал окуу жайга ошол креатив таалим билим берүү комплексине уюштурулмак 3 күндүк окуу курсу болчу. Анан аерге барганда мен Гүлнара Мелисовнаны ошол биздин бирикме жетекчилеринин бирөө ошол эжеке менен иштешип келген Бишкек шаарында. Анан ал эжеке ошо Гүлнара эжеден аябай таасирленип бизге айтып жүрчү. Анан курс уюштурат экенбиз, биз баарыбыз бардык, барып келели деп. Анан барып мага аябай чоң таасир калтырды. Мен азыр бүгүн эмне игиликке кетсем, эмне чыгармачылык менен иштесем, мен Гүлнара эжеден көп нерсе үйрөндүм креатив таалимден. Гүлнара Мелисовна мындай педагог катары мыкты мугалим. Өзүнүн алып жүргөнү, тактыгы, мен ага бир нече жолу окуу курсуна катыштым. Эженин педагог катары коомдогу орду аябай чоң. Үлгү да жанагы сөз чакырат, үлгү өзүнө тартат бул. Ал эжеке 68 мектепте өзү карапайым бизге окшоп эле катардагы мугалим болуп иштеп жүргөндө эле ошо Бишкек шаарынын тургундары абдан жакшы көрчү экен. Иштешкен эжекелер айтып атыр, мектепте администрациянын, директордун, завучтун кадыры эмес, Гүлнара Мелисовнанын кадыры чоң болчу дейт. Авторитет деп коебуз го, кадыр баркы. Баардыгы Гүлнара Мелисовна деп сыйлашчу экен. Өзү мат класс түзүп алып математикадан, ал эжекенин өзү математика мугалими. Өзү мат класс уюштуруп алып, ошолорду математикага даярдап, анан окуучулардын баары эжекени жакшы көрүшөт. Анан кийин жеке менчик мектеп ачып кеткенде дагы ошол бүткөн окуучулар жардамдашып атпайбы? Анткени алар мектепти бүткөн, жеке бизнести аркалап жатышат, мамлекеттик жумуштарда, президенттик администрацияда иштейт деп эже өзү айтып калат, Гүлнара Мелисовна. Анан ошолор келип мектептеги эмерегине жардамдашышыптыр, жанагы мекеменин имаратын ошолордон жардамы тийиптир. Кийин да бир акчалай жардам берсе керек. Менин билишимче ошо бүтүрүүчүлөрү эжени аябай жакшы сыйлашат. Анан ага ким жетти? Эже өзү жетти деп ойлойм. Өзүнүн эмгеги, өзүнүн алып жүргөнү, өзүнүн алып турганы. Анан мен ошол курстарына катышып барып келип, анан ошол жерге мындай иштегим келди, өзүмдөн мындай бир жакшы атмосфера, жакшы жаамат экен деп ойлодум. Анан Гүлнара эжеге байланышып калдым. Экинчи мектептин директору Нуржамал Курманбековна ал киши менен аябай жакшы мамиледе учурда иштеп жаткан. Анан Нуржамал Курманбековнага айтып калдым, ошол эжеге барып иштегим келип атат десем, ал Гүлнара Мелисовнага айтты. Анан келсин дептир. Анан мен август айында бул эжекеге айтып, мектеп менен коштошуп, бээрдеги жаамат менен анан Бишкекке барып иштеп калдым. Мен ал жерден көп нерсе үйрөндүм. Ал жердегилер мага көп нерсени үйрөтүштү. Жамаат, педагогикалык жамаат күчтүү, жеке менчик мектепте талап да күчтүү. Ал жерде эне аталар акча берип окутушат, анан ошондой да талапты кылышат. Ал жерде иштегенде жоопкерчилик менен иштешет. Анан ал мектептин мен эң жакшы Гүлнара эжеден баалаганым кыргыздын улуттук нуктагы бир тарбиясын берип тарбиялайт да. Бишкекте жеке менчик мектептерде андай көп жок. Гүлнара эже мектебинде балдарды арбаңыз, бар болуңуздар деп, өзүнчө бир бөлмө уюштуруп, баарлашуу бөлмөсү деп, Салама Садыкова окшогон, жанагы манасчыларды чакырып, белгилүү инсандарды чакырып, ошолорго үй тарбиясын өткөн тарбиялык сабактары бар алардын. Алар атайын кыздарды чогултуп алып, кантип келин болосуң, кайнытага кантип мамиле кылат, могу ашканада кандай камыр жууруп, кантип боорсок кылат, баарын үйрөтүшөт. Эркек балдарга жанагынтип учурашканды, эт тартканды, усу кандаганды, жана манасчыларды чакырып ошол бир улуттук нуктагы тарбияны
улуттук салтты сактаган бир сабактарды өтүшөт да. Мен ошону бааладым. Анан ошол жерде иштеп жатканда бердеги директор эжекем пенсияга чыгып, кызмат ордун бошотуп кетип калыптыр. Анан мени берден анда сен эле келчи берге деп мени Талас райондук шаардык билим бөлүмүнүн башчысы Байыш агай деген Барнасов Керимбаев, ооба, Мира Санбековна деген эжекебиз бар эле. Ошол эжекелер мени чалып, айылдан ата энелер чалышты. Эржан, мектепте математик жок айылда. Өзүң берген бир мектепке директор болуп берип кой деп чалып айтып калышты. Анан мен тиги Гаранов чакырып атат деген менен бардым Байышага. Ушинтип эне аталарым аякка да барышыптыр. Анан ушинтип эне аталарым келип атат. Жеке менчик мектепте иштеп атыпсың, ал жерде айлык жакшы экенин билем, бирок эркек баламды айылына да кызмат кылып койгон жакшы болот деп Байыш агай айтты. Анан ошо Мира Санбековналар мени колунан жетелеп келишип, берге директорлук кылып бекитип кетишкен. Ошол күндөн баштап ушул жамаат мага жардамдашып, колдоп, мен эмне иш кылам десем баары макул Эржан деп турушат. Мен ошого абдан ыраазымын. Эне аталарга да ыраазымын. Жакшы жамаатыбыз бар, жакшы окуучуларыбыз бар. Ынтымак болгон жерде ийгилик болот дейт. Биздин ийгилигибиз эмне? Биздин ийгилигибиз бири-бирибизди сыйлаганыбызда. Окуучуларыбыз бизди сыйлайт агай деп. Анан ошентип жүрө берелик. Саламатсызбы агай, саламатсызбы эже деген бир тарбиялуу балдарды мектепте бүтүрүп жатабыз. Демек биздин сабагыбыз текке кеткен жок деп ойлойм. Жакшы, ошо мыкты мугалимди жана айнелеп калса мыкты кызды сыртка чыгарбайт дейт. Ошондой болуп сизде өзүңүздүн элиңизди алып келгени дагы бул ошо сиздин көзү жеткен адамдар аты да демек. Бөрүбаев деп биз канча жылдан бери окуп келебиз. Бөрүбаев орто мектебинде ОРТдан биринчини алышты. Бөрүбаевдин мектебине директору мектепти сонун болот кой деп. Демек ошо мыкты жетекчинин сыры эмнеде деп ойлойсуз? Мыкты мектептин мыкты эгерде директор өзү эле мыкты болуп коллективи колдобосо, мугалимдери алыс болсо, ата энелердин ынтымагы жок болсо, жалгыз адам ийгиликке жете албайт. Анан мен бир нерсени айтып коеюн, биздин бул айыл өкмөт башчылары дагы бизге абдан жакшы берет. Мен Каныбеков Кубанычбек деген ага менен иштештим, директор болуп турганда. Ал киши да мага аябай жардамдашты. Андан кийин Садык байкебиз келди. Андан кийин азыркы иштеп аткан Бакыт Мукамбетович келди. Бакыт Мукамбетовичке биз абдан ыраазыбыз. Анткени биз мектепте көп нерсе керектелет. Билесиздер, мугалим катары. Бизди тиги туалет жууган, ажаткана жууган, пол тряпкадан баштап, мугалимдин бордуна чейинки, указкасына чейинки, мектептин бүт чарба иштериндеги баардык каражаттардын баарына муктажбыз. Анан биз кайрылуу жазып барып, айыл өкмөткө ушул мектепти оңдойлук, ремонт кылалык, бул жериме бул келип атат деп биз кайрылуу жазып барсак, биздин айылдык кеңештин депутаттары да аябай жакшы. Мен баарына ыраазымын. Депутаттарга эмне кайрылуу жазып барсак, баарын колдоп, биздин ийгиликке жетишибизге себепчи болуп турушат. Эржан агай алыңыз деп. Анан мен ойлойм, аяктан алган каражаттарды биз орду менен пайдаланабыз. Парта сатып алабыз дедик, парта сатып алабыз. Мектепке алдагандай бир көргөзмө үчүн мольберттерди сурадык, анап келип тагып койдук. Алар көрүп аябай кубанычта болушат. Мектепке эмне сурап келсек, ошону кайра аткарып койсоң, берген кишинин да көзү кубанып калат. Биздин айылдын эли да бар, менин классташтарым бар. Мектепке эмнеде Көбөев Алтынбек деген Көчөкбай байкенин балдары мектепке көп жардам берип турушат. Картошка алып келип беришет, жанагы материалдык техникалык базаларыбызга да жардамдашышат. Айылда демөөрчүлөрүбүз бар. Негизи көп эле нерсени биз демөөрчүлөр аркылуу бүтүрөбүз. Ошолор жардамдашышат, стипендия беришет балдарыбызга. Былтыр жанагы олимпиададан республикага чыккан 2 балабызга бир эле биздин мектептин бүтүрүүчүсү, азыр айылдык кеңештин депутаты Нурмухаммед деген 2 мугалимге 25 000 сомдон акчалай сыйлык берди. 2 окуучуга ноутбук алып берди. Студент болсоңор керек болот депчи. Анан эгер ошентип коомчулук, депутат, айыл өкмөтү, ата энелер, анан эң башкы күч ушул жерде иштеп жаткан мугалимдер жамаат. Ошолор жакшы иштешет. Мен мугалимдерге аябай ыраазымын. Биздин ар бир администрациянын айткан иштерин аткарып, сабактарын жакшы, сапаттуу өтүшөт.
Анан ошонун жыйынтыгы менен биз акыркы жылдары олимпиададан орун алып атабыз. Жалпы республикалык тестирлөөдөн жапа тырнак даярдайбыз. Анан 3 жылдан бери 1-чи орунду алып жүрөбүз. Анан ушул бул директордун ийгилиги бул жалпы мугалимдердин эмгеги, жалпы окуучулардын, жалпы ата энелердин, айыл өкмөт башчысынын, депутаттардын баарынын биргелешкен иш аракетинин аркасында болот деп ойлойм. Сонун ошол өзүңүз жогоруда айтып кеткендей Талас району боюнча ОРТтан 1-чи орунду алып келесиздер. Бул эми чоң жетишкендик. Тоолуу шаардан тышкары жерде мындай ийгиликтерди жаратуу эң чоң сыймыктардын бири. Бул да тарых деп айтылат да. Ошол ОРТга 1-чини алууда кандай ыкмаларды колдоносуздар? Өзгөчөлүгүңүздөр эмнеде? Негизи мен бу жерге жетекчи болуп келгенде бизден жетекчиден Талас райондук шаардык билим берүү бөлүмү бар эмеспи? Мен 3-чү жетекчи менен иштешип атам. Ортодо 4-чү жетекчи болуп калат. Анан баардыгы талап кылышат. Эң мектептеги эң негизги көрсөткүч билим сапаты. Жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы, предметтик олимпиада, анан калган маданий иш-чаралар негизи башкы көрсөткүч эмес да. Эң башкы көрсөткүч олимпиада менен жалпы республикалык тестирлөө. Анан биздин мектеп биз райондон орун ала элегибизге көп жыл болуп калды. Мен да бу жерде завуч болуп иштедим. Анан мен ойлойм ошол учурда эле даярданып жүрдүк, бирок биз багытын билген жокпузбу деп да ойлойм. Анан тестирлөөдөн деле артта болчу эмеспиз. Биз алдыңкыда бирок 1-чи орунду ала элек элек. Анан мен бу жерге жетекчи болуп келгенде мен жанагы Бишкектеги Гүлнара Мелисовнага менен иштешип баштадым. Мен негизи айтпадымбы ал мектептен көп тажрыйба топтоп келдим деп. Алар өздөрү атайын жалпы республикалык мурда биз кружок бар, даярданышып атыр деп койчу элек. Анан биз аяка барганда Гүлнара эжелер атайын 11-класска өзүнчө мамиле жасашат. Булардын ЖРТга даярдануусу кандай болуп атат деп. Анан мен бу жерге келгенде, бу жерде сабак берген эжекелерибиз да бар, математикага эжекелерибиз бар. Алар менен сүйлөшүп, алар кружок өтөт, бирок билесиздер, олимпиада менен ЖРТга кошумча даярдык керек болот. Анткени анан бул 1-чи маселе, 2-чи маселе окуучуларды мынтип сыртка алып чыкканда дагы окуучунун ой жүгүртүүсү өсөт. Чөйрөдөн да таасирленишет. Анан мен ошол келгенде эле жетекчи болуп келип, кийинки жылы эле мен 11-чи классты баардыгын Бишкекке алып барып таштадым. Демөөрчү иштеп, альянстан, жергиликтүү бюджеттен, эне аталар жардамдашты, бир каражаттарды таап, болгон 11-чи класстагы ОРТга даярданам деген балдардын баарын Бишкекте креативге алып барып даярдатып жүрдүк. Анан кийин аяктан көрүп баштадым. Анан жанагындай жеке курстарды изилдеп баштадык. Ошентип көзүбүз ачылды да. Анан кийин ошол жылы жакшы алдык. Анан жакшы болуп экен, минтип даярдайбыз деп. Анан биз эжекелерибиз өздөрү изилденип башташты. Минтип даярданышыбыз математик, кыргыз тилчи эжекелерибиз. Анан кийин биз жанагы Кыргызстандагы мыкты тренерлер изилдеп, бир 3-чү жылга кетип атат. Жана Масалбеков Нуркалый агай бар. Ал агай өзү жаш болсо да көптү билет. Мындай райондо республика боюнча кыргыз тилчи мугалимдерди окутуп жүрөт го, бирок мугалимдер өздөрү айтып жатат да, агай күчтүү депчи. Анан ал агайды менен байланышып калдым. Биздин мектепте окутуп берчи, кошумча даярдап, мугалимдерге да жардам болот, окуучуларга да жардам болот деп. Анан ал агай жыл сайын быйыл 3-чү жыл болуп атат. Менин үйүмө жатып, экөөбүз кечинде күндүз ал окуучуларга сабак берет, кечинде экөөбүз мугалим катары баарлашабыз. Чай үстүндө университет кылабыз, окуучуларды талкуулайбыз, билим берүү тармагын талкуулайбыз. Ал кишинин да өзү мындай ой чабыты кенен, кругозору кенен, өзүнүн мындай бир ошентип курс өтүп жүрөт, бирок мындай татыктуу даярдайт да, акысын алса дагы татыктуу даярдайт. Анан аудитория менен жакшы иштешип, жалпы республикалык тестирлөөгө окуучуларды жакшы даярдайт. Анан ошентип ошо сырттан алып келебиз. Анан өзүбүздүн бу жердеги мугалимдер аракет кылышып, жыл бою кружок өтөбүз. Негизи сырттан келген бир мугалим эле көрсөткүч берип калбайт. Биздин мектептеги айтып атпаймынбы, өзүбүздүн сабак берген мугалимдерибиздин билим деңгээли жогору да. Өздөрү сабакка жакшы мамиле жасашат. Анан жакшы даярдап берет. Анан нары кошумча даярданса, ал дагы жакшы жыйынтыкка жете элек да. Ошо директор катары эң чоң издеги кыйынчылыктар
тынчсыздан кандай кылып чыктыңыз? Негизи директор болгондогу эң чоң кыйынчылык бул кыжаалатчылык. Мен кыжаалатмын, күнү түнү кыжаалатмын. Ушундай качелин эмне болду экен? Эшик ачылып калдыбы? Азыр мектепке барам, эшиктин алдында кар күрөлдүбү? Ашканада суу чыгып атабы? Ашканада тамак орду менен берилип атабы? Окуучулар кирип чыгып алда бут кийим чечкен жери эмне болуп атат? Катти отопление иштеп атабы? Свет өчүп калса окуучулар үшүбөйбү деген кыжаалатчылык менен жумуш күнү башталат. Анан кийин эми азыркы учурда кагаз жумуштары көп. Негизи директор, окуу тарбия иштери боюнча директордун орун басарлары биз жана мугалимдердин сабагына көп кирсек жакшы болмок. Анан тилекке каршы биз кагаз жумушунан көп бошобойбуз. Чогулуш, администрацияга барабыз, райондук билим берүү бөлүмүнө барабыз, айыл өкмөткө, эне аталарды чогултуп ушундай чогулуштарды өтөбүз. Өзүбүздүн сабагыбыз бар, кагаз иштери бар, пландар бар. Ошолордун баарын анан биз көбүнчө мугалимдердин сабагына мындай толук кандуу кире албай калып атпайбызбы? Мен ошого аябай кыжаалатам. Анан ошол мен үчүн мындай кыйынчылык да. Анткени ошол биз негизи мугалимдердин сабагы. Жаш мугалимдер да келет. Улам коллективде улуу муун пенсияга чыга берет экен. Жаштар келе берет, муун жаңыра берет. Анан босогодон кирип келген жаш мугалимди сөзсүз түрдө усулдук жардам көрсөтүшүбүз керек. Анын сабагын көзөмөлгө алыш керек, ага жардам бериш керек. Анын сабагына кире бербей, ал мугалимди бөлөк бирөөлөрдүн сабагына киргизиш керек. Ал менен маектешиш керек. Анын аркасынан мындай бир кандай десем, изилдөө жүргүзүп, мониторинг жүргүзүш керек да. Бул кандай сабак өтүп атат? Азыр коомчулук пикир аябай күчтүү болуп турган учур. Директор билбеген нерсени айылдагы ата энелер билип коюшу мүмкүн. Азыр тиги министрдин буйругун мектептен биринчи эне аталар соц тармактан бизден биринчи окушуп атпайбы? Негизи мындай болот экен го депчи. Анан ошол нерселерге жетиш, азыркы тиги маалымат технологиясы аябай өсүп жатпайбы? Ошол өсүп жаткан учурда дагы биз ошол замандын агымы менен иштешибиз керек да. Ошол нерсе көбүрөөк талап, энергияны, убакытты талап кылат. Анан ушул биздин мектеп мыкты мектеп болуп, могу бизге дем берген биздин Талас райондук шаардык билим берүү бөлүмүнүн жамааты аябай жакшы жамаат да, мыкты команда. Ал жерде жалпы мурдатан түптөлүп келген мыкты кызматкерлер иштейт. Азыркы биздин жетекчибиз Турдубек Арымбекович мени мактап, мүмкүн алакайдын методикасыдыр. Эржан азаматсы, ооба азаматсы, биздин директорлордун отличниги сенсиң деп былтыр биздин линейкага келип мага төш белги тапшырып атпайбы? Анан мен абдан ичимен ыраазы болдум. Уялганыңан да иштейсиң да, уялганыңан дагычы ооба. Анан агай бизди колдойт дайыма. Эржан азамат, Эржан мектебине барып көргүлө деп кээ бирлерге да ушинтип кеңеш айтып калганын угам. Анан андан мактанбайм, мен тескерисинче жоопкерчилигим күчөйт. Агай ушинтип айтып атат, негизи ошондойбузбу, кой мектепке барып тазалайын, мектепти барып оңдоюн. Биз коллегияда түшүп акыркы жолу Элиза Сатыбалдиевнаны билесиңер, жана Олимпиаданын маселесин алып чыгып калат башка адистер. Назгүл эжеке ОРТ боюнча алектенет. Анан алар мени кээде биз акыркы жылдары мындан бир 5 жыл мурда коллегия болуп, Бөрүбаев мен жаңы жетекчи болуп келгенде райондон чыга элек экенсиңер, көп жыл болуптур деп калды. Анан мен аябай намыстанып мугалимдерге айтып келдим. Бизди ушинтип атат, даярданалчы деп. Анан биздин мугалим эжеке агайларыбыз дагы талкуулап калдык, кантип даярдансак болот деп. Анан биз жанагындай иш аракеттер менен биз райондон, облустан, республикага чыгып калбадыкпы? Анан бизди мактап, жыл сайын билесиздер, бизге эң чоң сыймык, стимул эмне дебейсиздерби? Талас райондук шаардык билим берүү бөлүмү жыл сайын жыл жыйынтыгын чыгарып, күзүндө чоң бир жыл мыктыларын сыйлайт. Ошол жерде Турдубек агай сахнада туруп, жылдын мыкты мектеби, Олимпиададан орун алды, жалпы республикалык тестилөөдөн орун алды деп бизди сахнадан, иш-чараларда коллегия болот, бизге жетекчилерге ошо коллегияда маселе кылып козгойт. Ошонун баары бизге стимул, бизди жетекчилер да жакшы колдойт да. Мен Турдубек агайга да абдан ал кишиге ыраазымын. Өзү жөнөкөй, бизди жанына эле отургузуп алып эле бизге окшоп эле анан акырын ушинтип
бизди урушуп эмес, жетелеп, мактап, жакшы кылып иштетет. Биз жетекчи жакшы болсо, кол астындагылардын дагы иштегенге мындай мүмкүнчүлүгү болот. Мен жакында мөөнөтүм бүттү, 5 жылдыгым. Январь айында анан мен биздин педагогикалык жамаатка акылдашып айттым, менин мөөнөтүм бүттү. Иштейм дегендер иштеңиздер, ким барат десем, сен эле иштей бер эми, сен эле иштей бер дешти коллективдегилер. Анан чынында бирок мен бирөө иштесе кайра болгум келген жок. Чынында өзүмдүн жүрөгүмдө эми бирөө болсо, коллективден бирөө койсо, анда мен койбой эле коеюн дедим. Анткени бир жерде көп отургандагы жакшы болбойт. Колуман келишинче 5 жыл иштедим. Эржен агай деп сыйлашат, райондо мыктып мектеп деп 1-орунду алып, аркабызга грамоталарыбызды коюп сыймыктанып калабыз. Анан ушу сыйым менен дагы кете берейин деген ой болду. Ооба, чын эле ошондой ой болду. Мектеп жашына болуп ремонт болуп калды. Кыжаалат, ремонт да чоң кыжаалат. Директор үчүн, жетекчи үчүн бээринде оңдоюн, материал. Бир принтер жок болсо, биз аксайбыз. Ак барак жок болсо дагы чолоксун. Анан баары кыжаалат. Анан бир четинен азыр эми ОРТга балдарды олимпиадага даярдап, мындай катарда мугалим болоюнчу деп өзүм түшүнттүм. Анткени жана моюндагы жүк түшөбү дедим да, анткени таң канча ойлонуп чыгасың. Эртең ОРТ келет, олимпиада, мектептин ремонт иштери келатат, эртең акыр коңгуроо келет, балдар эмне болот, уруштуу, талаштуу, иши кылып жүрөк тынч эмес. Аны ойлодум, эгер директорлук тапшырып койсом, менин жүрөгүм тынч болуп калат деп. Мугалимдер эметишип атпайбы, мени тамашалашып атпайбы, сен директор болбой калганыңды биз элестете албайбыз, сен анда эле тынчыбайт болушуң керек деп. Ошол анан мен коллективге мен 2-3 жолу чогулуш өтүп айттым, барыңыздар, ким барат деп. Анан каалашкан жок. Анан эми сен эле боло бер дешти. Анан эч ким койбогондон мен бардым. Сырттан бирөө келгенден көрө сен эле бар деп айтышты биздин мугалимдер. Анан барайын деп негизи даярданган деле жокмун сынакка. Анан барып өтүп анан кайра болуп калдым. Анан мен кайра директор болушума дагы Турдөбек агайдын, биздин райондун жетекчисин да салымы чоң да. Ал киши да айтып калды. Мектебиң оңдоп, ремонттоп койдуң, жакшы эле иштеп жатасың, дагы жашсың. Иштей бербейсиңби? Сен каяка картайган кишиге окшоп эле качып атасың? Эмне көңүлүң жок болуп атасың деп. Анан биздин командада жакшы да, аппараттагы иштешкенге жеңил да, баары өзүнүн иштерин мыкты билишет. Жакшы иштеген жетекчиге жакшы мамиле кылышып, колдоо көрсөтүп, бизге туура жол көрсөтүп, жардамдашкан ошолор. Анан ошо да бир себеп болду. Мен кайра директор болуп иштей берейинчи деп келип калды. Болсо экен агай, Кудай буйруса биз алдыда дагы сизден көп нерселерди үмүттөнөбүз. Ага келип ушинтип маек кылып тажрыйба алмаштыралы. Ушул сиз айтып атпайсызбы, команда, коллектив менен иштешүүгө туура келет депчи. Алар менен иштешүүдө кандай принциптерди карманасыз? Негизи жетекчимин деп коюп тура берип, муну кыл, аны кыл десең иш жүрбөйт. Мени негизи астына түшүп алып, мен өзүм биринчи кылып баштаганда аябай жакшы көрөм. Кол жуугандан деле эме намыс көрбөйм. Көп жетекчилерди көрдүм, кол жууп, анан жетекчимин деп негизи астыга түшүп алып, өзүң кылып баштасаң, анан арттагылар да кылып баштайт, ээрчишет. Мен мисалы бээрди өзүм эле жууп, өзүм эле жыйнап, өзүм эле чаңын сүртүп, өзүм эле гүлдү сугарып, керек болсо эшиктин гүлүн кээде коридорду деле жууп коем. Эчтеке болбойт адан эчтеке болбойт. Зато мектебиңе кызмат кылып атсың да. Ошондон да ойлойм, эң негизги принцибим мен негизи өзүм жөнөкөй болуш керек. Анан кандай иш болбосун, астында сен турушуң керек. Жумушта астта тур, тамакка келгенде артта тур. Ошондо ийгилик болот. Анан тамакка келгенде жетекчи болуп төргө отуруп коюп, анан жумуш болсо ал жерде жумуш болбой калат. Анан сен кылып атсаң, артында турган жамаат дагы кой биз да кылалы дешет. Эгер кылсаң, кылбасаң кылбайт. Анан дагы бир чоң принцип, көп мугалимдерди мындай жаман сөз айтып, уруша берүүнүн менимче кажети жок. Ал көп эффект бербейт да. Мугалимдерге жакшы сөз сүйлөсөң, жакшы сөз кимге жакпайт? Кимге жакпайт? Мен да кээде ачуум келип, мен өзүм негизи жука адаммын. Сабырдуу, токтоо, мындай кеч жеткен адам эмесмин да. Мен мындай бат реакция кылам. Мен жукамын. Зырпылдаган мүнөзүм бар өзүмдүн. Зырпылдак. Шыр мындай жакпай калса, чукчуңдап ушуп кеткен жагым бар. Анан
кээде айтып коёмун, бирок мен мугалимдерди көп мынтип коллективде педсоветке алып чыгып, анан сен мындайсың деп анын билим сапатын аркасынан кууп түшүп барып сабагына көңүл буруп эрегишип, анан андай эмес. Мен колуман келишинче калыс болуп, анан жакшы мамиле кылып койгум келет. Анан эгерде оңолгусу келбеген мугалим болсо, аны урушсаң деле болбойт, оңолбойт. Менимче жакшы сөз айтып эле, мактап, жардамдашып койгон оңго деген ошол усулду көбүрөөк пайдаланам, ошону пайдаланганга аракет кылам. Анан көбүнчө мугалимдерге жардамдашып коюш керек го. Биз педагогбуз. Өзүбүз башында туруп, жапа-тырмак иш кылып койгон мага жагат. Коридорго мугалимдерди семинар болсо, аларда биринчи бүлүнүп чалың, шаардын алып келип жерге иле берем бирдекелерди. Шаар үйлөй беребиз, компьютерден кагаздын көбүн жерде мен өзүм деле чыгарып коем, алдан сүрөттөрдүн баарын өзүм эле чыгарып коем көбүн. Жерде кат чыгып экөөбүз жакында принтер алып чыгарып калдык. Ага чейин бүт ардак грамота, мектептин дипломдорун бүт баарын өзүм эле жерден отуруп жасап коем. Мен эл кеткенден кийин караңгыда көп жумуш кылам. Списокто эртең акыл коңгуроого даярданып атабыз. Мен баардык ардак грамота, ыраазычылык каттын баардыгын өзүм жасайм жерден. Бүтүп жашына калып партанын үстүнө коюп даярдап коем, эртең тапшырып коем. Анан мугалимдер үчүн мындай күтүүсүз белек да болот. Анан кээде мага могу эмеден дагы ырахат алып жашайм да, мен чыгарган дипломдордун дизайндерин өзүм жасайм. Сонун болуптур. Мунун өзгөчө экен деп окуучулар айтып, ооба. Мен өзүм эмгегим да. Анан берип койсом, десе мен өзүм мындай семирип, мотивация алып, жакшы болуп калат. Ошол. Демек, өзүңүз айтып кеттиңиз да, заведующий келип мага төшбөлүккө тагып берткенде дагы сизге жоопкерчилик тийип кетти да. Сиз ошонун артынан жоопкерчиликти да алдыңыз. Анан окуучулар менен иштей берем, мугалимдер менен иштей берем деп анткени биз ошо сайттан жана креативге 3 күндүк курска барганда ушул эже Гүлнар эже. директор. Гүлнара Мелисовна. Гүлнара эже ошо өзүм эткенде уборка кылып коридорду жууп жүрдүм дейт. Анан бир ата эне келип менен директорду сурайт дейт. Директорго жолуган бердим. Мен директорум дедим. Сиз директорсузбу деп мен монтип карадым дейт. А эмне болуптур дейт. Директор кыймылдап койсо эч нерсе эле болбойт дейт да. Мен ошентип жумуш кыла берем дейт. Эшикте болсо эшикте кыла берем дейт. Демек биздин жетекчилик өзүңүздүн бир ишиңиз болуш керек дейм да. Баягы жетекчи чын эле кабинетте отуруш керек, аны башкарып коюш керек деген принциптен алыс экенсиз деп ойлодум да менчи. Ан демек ошол кээде ошо окуучулар менен иштегенде дагы окуучулардын биз мүнөзүн да билишибиз керек да. Кандай болот мүмкүн психологиясынчы. Анан жаштарга дагы дем күч берип турам деп атпайсызбы? Анан өзүңүз айттыңыз го, мактаганда кадимкидей семирип мындай. Ооба. Демек ошо жаш мугалимдер менен иштөөдө дагы аларды мактап турса эле иштеп кететпи? Жок, мактоонун орду болот. Анан мактаганды адам эгерде ал мактанып кетсе, анда жакшы адам эмес. Мактап койсоңчу, мен мыктымын экен депчи. А эстүү адамды мактасаң, уялып калат. Уялып калат да. Анан мынтип коеюн деп каласың да. Биз негизи мен мугалимдерге аябай колуман келишинче бизден демөөрчүлөр бар деп атабыз. Бизди көбүнчө айтат, алтын альянсыңар бар, жер үй бар, өкмөт бар деп. Бирок биз дайыма биз алардын эле жардамында эмес, өзүбүз дагы көп иш кылабыз. Эмени иштейбиз, өзүбүз чарбагыбызды өзүбүз ырааттайбыз, ремонт кылабыз, демөөрчүлөрдү тартып келе беребиз, айыл өкмөт деп карап отурбайбыз. Биздин коридордогу көп иш аракетте демөөрчүлөрдүн аркасы менен бүтөт. Ооба, жардамдашышат. Анан жыл сайын ошол мен өзүмдүн эми мугалимбиз да баарыбыз, каржыбыз чектелүү. Анан мугалимдерге аябай көп, мындан бир 4 жыл мурда, 4 жыл мурда болсо керек, биздин администрация акылдашып, анан жыл бою иштеген жакшы мугалимдерди, 2 мугалимди мен өзүм ичимен эле эч кимге акылдашпай эле айтсаң мындай ал бирөөгө айтат дегендей болуп баасы кетип калат да, баркы кетип. Анан өзүм ичимен эле мен могу мугалимдерди эртең акыл коңгуроодо сыйлап коеюнчу деп, анан мен өзүмдүн чөнтөгүмөн эле каражатка Ташкентке деп 2 путевка даярдап койдум. 2 мугалим. Аябай мен өзүм купулума толду. Ошол жылы УЭРТдан орун алганбыз.
Анан жыл мугалимине барып бир эжекебизде жакшы жыйынтык берген. Экөөдөн 40 эжеке болуп калды. Алкожоба Айзада эжеке менен Ибраимова Элмира эжеке. Анан мен өзүм ошентип бирөөлөргө мындай рахат тартууларга, бирөөлөргө белек бергенден рахат ала берем мен өзүмчү. Анан ал линейкадан мен ошону айтып, анан ушул мугалимдерди биз Ташкентке жолдомо кылсын, эки эжеке эс алып келсин. Жыл бою суранган жок, жоопкерчилик менен иштешти деп мен өзүм айтып атканда мага андай таасир деле болгон жок. Мен ал учурда андай деле мага эмоция болуп, андай деле баасы болгон жок. Анан мен тиги эжекелерди айтсам эле ошонун класс жетекчиси болгон классы кол чаап, анан ошолордун тиерде жолдошу карап турат эле. Анан кийин мен ошол путевканы жолдомону берип эле анан кечинде үйгө барсам, тиги айылдан менин курдаштарым сөз кылып атпайбы, тигинин келинчеги ушинтип жакшы иштейт турбайбы, деген ушинтип Ташкентке путевка жолдомо алган турбайбы деп, анан анын үйүндөгүлөр куттуктап, жана сабактан эрте келбейсиңби деген жолдоштору дагы азаматсың дешип куттуктап, балдары куттуктап, сүйүнүп. Анан ойлоп койдум ошол учурда жана мен андай болорун деле ойлогон жокмун да, жана эки мугалим аябай семирип калыптыр да. Ойлоп отурсам, үйүндө бала чакасы куттуктап, жора жолдошу куттуктап, кадыр барып болуп, сен мыкты мугалим болгон турбайсың, бүгүн директор тиги силерге жолдомо тапшыр. Ал учурда жолдомо жок болчу, көп жок болчу да. Ошол жолдомо жанагы креативдегилерден мындай бир угуп келген, мен аларда ошентип талкуулап отурчу, мыкты иштеген мугалимдер сыртка жөнөтсөк деп жана мен ошону эң биринчи бул жерден ушу Ташкентке эки мугалимди жөнөтөбүз деп мен берсем эле, эми 40ка жакын мугалимбиз да коллективде. Экөө Ташкентке барат, бизди да алып алгачы, биз деле бала берейлик, анан биз деле кошулуп барабыз өзүбүздүн акчабызга дешип, анан мынтип барабыз болуп көбөйүп кетпедиби? Бир 15 чакты мугалим барып келди, ошолорду ээрчип. Анан мага дагы аябай стимул болду. Анан кийинки жылы дагы эки мугалимди Алматыга жибердик. Былтыр дагы 4 мугалимди Алматыга бердик, путевка кылып. Ошентип жыйынтык берген мугалимдерди ошентип турабыз. Өзүмдүн эле каражатымдан, ага демөөрчүлүк болгон жок. Анан мен ойлойм, эми жетекчи болуп иштеп жүрөм мектепте. Алардын жыйынтыгы мага жакшы да, мектепке жакшы, ата энеге, айылга жакшы. Анан эми Кудайдын буйруганы, бергенге Кудай берет дейт деп, жыл сайын ошол мугалимдердин жолдомосун өзүмдүн чөнтөгүм менен эле эки мугалимге 15-20 сомдой каражатты бөлүп берип коем. Зато мугалимдер сүйүнүп, сыймыктанып, азыр соц тармак деген чыкпадыбы? Мугалимдерге эмне жакшы сөз айтып, эмне сыйлык берсем, кечинде үйгө барып телефон көрсөм эле статустарында турат. Кудайга шүгүр, Алла Таалага шүгүр деп, анан мен аларды көрүп мен да сүйүнүп калам. Мугалимдер депчи. Мугалимдер негизи жакшы калп болот. Балам жакшы окуса экен дейт, бирөөнүн баласы мектептен, классым жакшы болсо экен, предметим жакшы болсо экен, олимпиададан жакшы орун алса экен, ОРТде отуруп эле сентябрь башталат, мына бүгүн майдын этеги болуп калды. Ошентип урушуп талашып отуруп эле окуу жылы өтө берет. Ниети түз болуп барыштыр, дегенден ошо айтпаса элек да, пайгамбарлык кесиби деп. Анан жана суроо берип калбадыңар, жаш мугалимдерге кантип колдоо кыласыңар деп. Биздин райондо, шаарда жакшы мектептер бар го. Ошолор менен биз алака кылып, тажрыйба алмашуу максатында бир мындай катыштарды кылып турабыз. Быйылкы окуу жылында биздин Талас районунда, шаарда эң мыкты мектеп бар го, Талас шаарындагы номер 2 мектеп. Жетекчиси Нуржамал Курманбековна, ал киши тажрыйбалуу, эң мыкты жетекчи. Ал киши мага аябай насаатчы, апамдай эле. Экөөбүз сүйлөшүп, анан мен ал кишиден сурап, баарлашып, мынтип тажрыйба алмашып турабыз. Анан мен эжеге айтып калдым, олимпиададан республикага жетөө чыгып атат. Бир мектептен өмүрүндө бир да жолу республикага чыкпаган мектептер да бар да. Алар жыл сайын 7 окуучудан республикага чыгарат. Бул эмгек да, чоң эмгек. Анан ушул мугалимдер, аерде деген эң мыкты мугалимдер бар. Варкин баш болгон, Хицко деген башталгыч класс мугалими бар, Некрутова деген химиядан берген эжеке жыл сайын олимпиададан орун бербейт. Бондаренко деген эжекебиз бар, Елена Александровна жыл сайын 1-2 орун биологиядан ошонук. Питкирнер математикадан, тарыхтан Нургул эжеке бар, Нургул Кубатбековна жыл сайын эле орун ала берет. Анан мен Нуржамал эжеге айтам, ошондой жыйынтык берген мугалимдердин сабагын көргүбүз келип атат. Мугалимдерин апарайынчы деп.
Анан Кудай жалгап биздин Талас райондук шаардык билим берүү бөлүмүндө быйыл жарым жылдыктан кийин буйрук чыгарып калбадыбы, тажрыйба алмашуу деп. Биз ага чейин эле негизи креативге көп бардык мугалимдер. Биздин мугалимдер бүт барып коюшту. Дээрлик бир 90%ден ашыгы барды. 100% деп деле койсом болот. Бир эки эле мугалим барбай калбаса, баардыгы креативге барып, суктанып, тажрыйба алмашып, жанагы мугалимдердин сабактарын көрүп келишти. Анан быйылкы окуу жылында биз экинчи мектептен 17 мугалим ылайыктап сабактарыбызды анан Талас шаарында экинчи мектептеги жана мен жогоруда атымды атап өткөн мыкты мугалимдердин сабактарына катышып келдик. Чынында таасирлендик. Аңгыз тилинен Мира Мыктыбековна деген эжеке сабак берет. Жыл сайын жыйынтык берет. Быйыл республикадан окутуучу 3-орунду алды. Былтыр да 4-орунду алган. Бул чоң эмгек да педагогдук. Анан ошолордун сабагын көрүп аябай таасирленип келдик. Мыкты сабактар болду. Анан аларды бизге чакырдык. Барганда эле эмес, келгенде көбүрөөк тажрыйба топтойсуң. Анткени келгенде мугалим изденет да. Көбүрөөк окуйт. Мен тигилер келсе уят болбошум керек деп тесттерди карап, тапшырма даярдап, китептерин окуп, заманбап технологияларды пайдаланганды билишим керек экен деп жамаатта өсүш болот, өнүгүү болот. Анан ошентип тажрыйба алмашып жардам беребиз мугалимдерге. Мектептен өзүбүз кире албай атырык деп кыжалат болуп атпайбы мугалимдердин сабагына толуккандуу. Анан биз ошентип жанагындай мыкты мектептерге тажрыйба алмашуу максатында көбүрөөк барып келебиз. Бишкек шаарына барабыз. Ошол көп Сонун экен агай, негизи ошо адам менен өсөт да. Адам бийликтейт. Ошондо да биз конок болуп келип жакшы тажрыйбаларды алып кеттик. Мындан кийин да буюрса келебиз деген ойдо болуп атабыз. Азыркы учурда мектепте кандай жаңылыктарыңыздар бар? Кандай долбоорлор менен иштеп атасыздар? Биздин мектепте жаңылыгыбыз катардагы эле олимпиада быйыл. Кудай жалгап райондон 2 окуучусу областка чыккан. Иши кылып колубуздан келишинче жазып республикалык тестирлөөгө даярдадык. Окуу жылын аяктайлы деп турабыз. 9-класста 2-3 окуучу кызыл менен, 11-класста 2 окуучубуз кызыл менен аяктап жатат. Анан баары бир жетпеген нерсе көп боло берет дейм моундай күнүмдүк турмушта. Мектептин материалдык техникалык базасын дагы чыңдасак деген дагы максатыбыз бар. Могу жака оюн талаасын куруп алсакпы дегенбиз. Жанагы аскердик даярдоо боюнча мектептин курчоосу жакшы болбой жатат. Ошону дагы жардам сурап кайрылабыз деп максат коюп атабыз могу жайкы эс алууда. Анан жана жылы мыкты болгон мугалимдерди дагы салттуу бузбай дагы сыртка жолдомо берип коелу деп дагы ой жүгүртүп атабыз. Могу бүтүрүүчү класстарды дагы бир Бишкекке бир жакшы бир жерлерге апарып саякат жасап келсекпи деп атабыз. Биз олимпиададан катышкан, орун алган окуучуларды жана жыл боюнча класс аралык конкурс уюштурабыз биз. Анан жыл этегинде Акыл Коңгуроодо эң мыкты класс деп биз беребиз. Ошол классты администрация бир экскурсияга алып барып келебиз. Же тарых музейине, же Манас Ордого, же театрга иши кылып ошол класс менен макулдашып. Бир жыл Атабеевге алып барып келдик. Бир жыл Айтматовдун дом музейин, үй музейине алып барып келдик. Анан азыркы эми биздин бир астыдагы бир 2-3 жылдык планыбыз мектептин 100 жылдыгы келе жатат. Анан ошол маареке чоң жоопкерчилик. Мектептин дагы материалдык техникалык базасын чыңдап, мектептин сырттык көрүнүшүн дагы жакшылап, мектеп жөнүндө китеп жазсакпы деп дагы мен бирөөлөр менен пландашып, сүйлөшүп жатабыз. Мектептин 100 жылдык тарыхы боюнча китеп чыгарсак деген планыбыз бар. Мектептин атайын тарыхын түзгөн бир сонун бир чоң китепче чыгарып, мектеп жөнүндө дагы бир видео тасма тартсак, сиздерге окшоп бир журналисттерди чакырып, тарыхый тасма тартсак деген оюбуз бар. 100 жылдыкка карата. 100 жылдыкка карата дагы бир көп иштерди пландап жатабыз. Мектептин бүтүрүүчүлөрү бар. Өзүңүздөр уккандай мектептен 20дан ашык акын жазуучулар, 15тен ашык илимдин кандидаттары, 2 академигибиз бар. Ошол бүтүрүүчүлөрүбүздү чакырып, жакшы бир иш-чара маарекебизди белгилеп алсак деген алгачкы кадамдарыбыз башталып атат. Биз өткөндө педагогикалык жаамаат сүйлөшүп, мындай бир пландап минтсек деп жатабыз да. Ошолорду Кудай буйрса акырындан орундатып, ошо маарекебизди өткөрсөк деген бир ага бир 2-3 жыл бар, бирок даярдыкты азыртан башташыбыз керек. Канат сагат дегендей
Сізден қанша деген атақты көп инсандар аркы орто мектептен. ошол инсандардын артында дагы окуучулар келет да. Өткөнкү семинарда келген окуучулардан бир эми алып алчу дедик. Интервью алып алчу анан окуучуларды издеп жүрүбүз коридордочу. Анан бир 4-кылымчы класска жүгүрүп келишиптир. Анан бизге интервью берип койгучу дедик да. Эмне жөнүндө дейт анан. Эржен агайдын көргөндө эмнени көрөсүңөр деп сурап коелу десек. Катышып атат да анан мен берерчи эми десек. Эми Эржен агай мени өлтүрөт дейт. Эми 9 класстын 11ге чейин мени агай өлтүрөт дейт. Эми 11 класска барыңыздарчы деди. Анан ошо менен өйдө чыгып 11лерди издедик. Баардыгы бир жакшы жылуу сөздөрүн айтты да. Мынтип ойлоп кетти да, ошондо Эржен агайдан окуучулар коркобу же сыйлашабы? Менимче мен дагы кээде окуучуларды мынтип, мен окуучулардан талапты аябай катуу кармаймын. Талапты коебуз катуу. Мектептин оозунда мен кээде туруп алам, кээде эмес күн сайын эле. Алда формаңызды чеч. Өзүм эле оозго туруп алып эле алда формаңызды чеч, бут кийимиңди тазала, джинсы шыңды кийбе, алдагы спортивканы чеч, чачыңды өр, алдагы боёңуңду өчүр деп колумдан жетелеп барып эле раковинага бетимди жуудуруп салам. Кечиккен окуучуларды жазалайбыз. Антпесе тартип болбойт. Биздин өзүбүздүн улуттук бир ошондой эмебиз бар, кичине мындай бир педагогдук ыкмада мени да тарбиялаш керек, анан кичине мындай бир муштум деген дагы бар. Ал экөөнү мынтип чогуу албасак, кээ бирлер сөздү жейт, кээ бирлер токмокту жеп тарбияланат. Анан мен окуучуларга аябай катуу талап коёмун. Аябай катуу эле талап коёмун. Кечикпегиле, кечиккендерди чуркатабыз, жазалайбыз, эне атасын чакырабыз. Мен өзүм жумшак болгону менен окуучулар менден аябай таасирленишет. Мен аны мындан билем. Мен сабак өтөм да, көп сабак берем. Жооп беришпейт. Анан кээде айрым учурларда бүтүп кеткенде ачылышат көбүнчө жана 11 класста, жаңы жылда көгүл туротто, анан жазында бүтүрүү кечелеринде ушинтип окуучулар менен маектешип калып, эми айткылачы эми. Мени жаман көрөсүңөрбү, эмне болдуңар деп мен акырын тамырын тартып маектешем. Анан айтышат, агай сизди жакшы көрөбүз, сиз бизди көп жака алып бардыңыз. Анан эмне мага сүйдөбөйсүңөр, эмне коркосуңар? Мен коридорго чыксам эле Эржен агай келатыр деле эшикте жаба коюшат. Жаакка барсам деле качып жүрөт, Эржен агай келатат дешип эле. Анан мен кээде өзүм дагы эметем, эмнеге мындай болду экен деп, анан бирок окуучулар менен маектешип сурасам, агай сизден уялабыз, агай сизден таасирленебиз. Өзгөчө жогорку класстын окуучулары, сиз сабак өтөсүз, анан доскага чыгып бир формула жаза албай калган мен үчүн уят дейт. Уялам дейт, ошодон аябай уялам. Сиздин асыңызда ката кетиргенден уялабыз. Анан сиз аябай тазасыз го. Анан кийин биз мынтип уяла беребиз деп мага ушуну жогорку класстын окуучулары көп айтышат. Мен өзүм кээде алар отурса деле берге жумуш кылып алсам, мен берди жууп кирем, мен шыпырып киремин. Жерге өзүм чайкап пиялаларымды өзүм жууп эле, тиерин чаңын сүртүп, иши кылып ушинтип, мээрде эле кечке жууп отуруп эле күнүбүз өтөт. Анан окуучулар менин билишимче, эгерде сыйлабаса, анда тартип бузушмак. Мен ошентип анализ кылам да, эгерде мени сыйлабаса, анда кийим кийип келбейт эле. Эгерде мени сыйлабаса, сабак окубайт эле. Мен бизди эгердечи Эржен агайды сыйлабаса, анда кечигип келишмек. Бирок баардыгы ошентип Эржен агай келатыр деп эшикти жаап, тияктан качып кеткендери менен, бирок баардыгы оору менен. Мен класска кирсем, баары форма менен. Кээде тентек кылгандардын чачын кыркып коём. Эне аталарына айтып, ырас кылыпсың ошонун чачын. Башың косо кыркып сал дешет кээ бир эне аталар. Мен ал эне аталарга аябай ыраазымын. Ал баласына жамандык кылган жок. Тескерисинче баласына жакшылык кылып атат. Ал баласы оңолот. Мектепке келсем чачымды Эржен агай кыркат, үйгө барсам атам кыркат, апам кыркат, бүт оңолуш керек экен, жол жок дейт. Мен мектептен чачын кырксам, үйүнө барса, үйүнөн эне атасы болушса, ал биздин айткан тарбияны көп сиңирбей, үйүнө ыктап, чачын өстүрүп, сабактан кечигип келип, ал бала өзүнөн өзү бузулат. Ушуну эне аталар бүгүн түшүнүш керек да, аябайчы. Түшүнүш керек. Ошон үчүн эки тараптуу тарбия болуш керек. Кичине мындай какыс кукус деген болбосо болбойт. Биз батыштын могу маданиятын көп албашыбыз керек. Кол тийбесин, анан баланын укугу. Мен бүгүн чогулушта айтып атам. Биринчи милдет турат, анан укук турат. Мен мисалы мектепте директор болуп иштешим керек. Укугумду талашып эле тети сотто жүрсөм же гараноздо жүрө берсем болобу? Жок, мен деген мектептин ишин уюштурушум керек. Биринчи
жумушум көп да, мен эртең менен 7-ден баштап түнкү саат 9-10го чейин менин жумушум бүтпөйт. Кагаз деген толтура, кечке ошону жазабыз. Демек адам биринчи өзүнүн милдетин билиш керек, анан укук жөнүндө. Милдетин билген киши укук жөнүндө сүйлөбөйт деди. Ооба, милдетин билген киши укук жөнүндө сүйлөбөйт. Милдетин билбеген киши укук жөнүндө сүйлөйт. Алар жанагындай ойдо да, мен минтип кылбай эле, минтип эле мыйзамдаштырып тигинтип кое берем депчи. Анан окуучулар Эржен агай деп мени сыйлашат. Менимче корккондуктан эмес, менимче сыйлагандыктан деп ойлойм. Анткени мен айткан нерсенин баарын аткарышат, угушат. Мени уксаңар, силер да мени угам. 11 класс көбүнчө бүтүрүүчү чоң эркек балдарды кабинетке кирип көбүрөөк тарбиялайм. Өзүм эле берге жекече эле. Ачык эле айтып эле. Кээ бир эркек балдарга ошолордун деңгээлинде сүйлөшөм мен. Окуучулардын деңгээлинде эле сүйлөшүш керек. Чокчоюп туруп алып директормун дебейчи. Алар менен кээде ойнойм. Алардан ашып, алардын оюна, кыялына келбеген оюндарды уюштурам. Бир спектакль көрүп келебиз десем, кээде минтип карашат мени. Ээрчитип барабыз. Аны көрүп келсең чоң эме кылып келишет, таасирленип келишет. Биз кечээ жакында атанын көп жыл болду мен театрга окуучуларды алып бара беремин. Жанагы акыркы кат деген Роза Айтматованын Тактын актай барактарындагы китебинин негизинде спектакль чыкпадыбы? Ошону окуучуларга көргөзсөм аябай таасирленишти. Төрөкул Айтматовдун өмүр баяны жөнүндө да. Жакында эле биз келген Бишкектен Кыргыз драма театры келбеди, биз 2 күн тең бардык. 40тан окуучу алып бардым, мугалимдер да барышты, тейлөөчү кызматкерлер да барды. Жүргүлө, театр деген бул маданияттын эң бир башкы бөлүгү, чокусу. Анан кечээ ошо Кыргыз драма театрынан келгендер Атанын тагдыры деген спектакльде ойношподу. Эми ал Атанын тагдыры деген Бексултан Жакиевдин драматург, белгилүү драматургдун эмгеги да, ошону коюшпады. Окуучулар аябай таасирленишти. Ал мектептен мугалим өтөт да, теориялык жактан. Тээрге барып практикалык сабак болду. Практикалык сабак болду. Анан бүткөндөн кийин айтышып атыр, бизге эжеке, Элмир эжекем айткан, биз муну өткөнбүз, дешип жатпайбы? Анан кээ бир жанымда окуучулар шуурап калып атыр, жанагы каармандары чыкса, азыр мунун апасы бул да азыр минтет, антет дешип. Мындай деп калышат. Демек балдарды биз ар тараптуу тармактан тарбиялап өндүрүшүбүз керек деп ойлойм. Кээде окуучуларды угуп, ошолордун ою менен бойсоң, алар да сени угат. Анан аларды рамкага салып эле, силер деген эч жака барбашыңар керек, бул эле ал эле десең, адагы туура эмес да. Анда окуучулар сысын салып коет. Окуучуларды тыйып, бирок сен аларга оюн уюштуруп берип, аларды театрга жетелеп, экскурсияга алып барып, аларга моундай иш-чараны уюштуруп, өзүң кошо уюштуруп ушинтсең, анда алар сени угушат. Алар тартип бузсак, мен алдагылардан чыгып калам деп ойлойт да. Мен да барайынчы агай, мен да барайынчы, мен да жакшы окуйм, мен да театрга барайынчы дейт. Бирок театрга мен баардык балдарды эмес, жана мектептин маданий иш-чарасына активдүү катышкандарды, олимпиадага баргандарды атайын линейка жасап, бул олимпиадага баргандар чыккылачы деп ортого. Силер кийинки 2-күнү буюрса драма театрга, киного барасыңар дедим. Өткөндө жанагы кино көрүп келдик. Нелегал деген кино көрүп келдик. Ушундай бир жакшы кинолор болот. 5 энин таманын алдында деген. Анан балдар аябай таасирленишет. Тиги балдар ортодо сүйүнүшөт да, алар дагы. Эртең биз киного барат экенбиз деп. Кошулгусу келет. Анан ошону көп балдарды байкайм, мага жазышат өзүмө. Агай, мен эмкиде олимпиадага барайынчы. Агай, мен олимпиадага даярдаңызчы. Мен эме даярданайын деген ниетим бар. Мен быйыл бара алган жокмун, бирок мен келечекте олимпиадага барам, бирок мен дагы драма театрга бара берейинчи деген балдар бар. Өздөрүн настрой кылып даярдап жүрүшүп атат да. Ал дагы чоң стимул окуучуларга. Биз аларды угуп кубанабыз. Балдарды алып барыш керек. Дүйнө таанымын кеңейтиш керек. Бизде Кудай буюрса, мен Бишкектеги политехникалык окуу жайдан өткөндө бир агайлар менен сүйлөшүп калдым. Күздөн баштап мектепке IT боюнча бир кружок ачкан жатабыз. Жана таланттуу окуучуларда албетте ошол тармакта кызыккан 25-30 окуучуну 1 жыл бою бекер кружок өтүп даярдап берейин деп келди агайлар. Дагы демөөрчүлүк да. Анан биз аларды жумуш менен да камсыздайбыз дейт.
Биз аларды политехке өткөргөнгө дагы, аерден кайра ушундай жумуш таап бергенге дагы биз өзүбүз нары көздөй жетелеп окуучулардын кетебиз. сертификаттарды алышабы? Окуучулар сертификаттарды алышат. Ошол сертификаттын негизинде биз политехке окууга өткөнгө да жардамдашабыз дейт. Анан аерден ошол тармакта окутуп, анан биз өзү жумуш менен камсыздайбыз дейт. Ошол бүгүн эртең менен 10дон бара эле келип эле сиздин иш күнүңүздө көп болупса таап бошобойт экенсиз. Жанага эс алабы? Кайсы убакта эмнеден эс алат? Мен эмеден ошо театрга барып эс алам. Мен негизи бирөө менен баарлашканды аябай жакшы көрөм. Жаман киши менен өмүр бою жашагандан көрөк, муну айтсам да азыр күлүшөт болуш керек. Сен антпей үйдөн сен жарым сааттап жүрө бербей депчи. Жок, негизи жакшы киши менен жарым саат баарлашсаң ошол жакшы деген сөз бар. Эми мунун да кандайдыр бир деңгээлде чындыгы бар болуш керек. Жакшы адамдар менен мен Нуржигит агай менен көп сүйлөшкүм келет. Ал мектепке чакырдык, ооба. Нуржигит агайды мектепке чакырып келип, мектепте чоң семинар өткөнбүз. Ал кишини аябай жакшы көрөм. Ошол киши менен сүйлөшкүм келет. Жанагы спорт жаатында ийгилик жаратып жаткан олимпиада чемпиондору да биздин мектепке келип калды чакырып бир жылы. Чоң линейка кылып аларды тостук. Жоламанды, жанагы Айпери, Медет кыздын таластык кыздарды. Түгөлбай Казаков агайды чакырдык. Мектепке биз мектептин бир маданий иш-чарада силер суроо берип атпайсыңарбы? Окуучулардын мындай бир маданий тартиби дагы бизге мындай бир башкача көрүнүп жатат, таасирленип жатабыз депчи. Биз ошондой сырттан көп адамдарды мектепке чакырып турабыз. Биз Түгөлбай Казаковду чакырдык, Нуржигит Кадырбековду, Бектур агайды, жанагы мамлекеттик кызматкерлерди, жакында Алтынбек Исмаиловду чакырдык. Ал окуучуларга кесипке багыт берүү боюнча семинар да өттү, эн аталарга чогулуш да өттү, поэзия кечесин да уюштуруп берди. Бир күн кечке ушул жерде иш-чара болду. Анан мага мен эс алганым, уктап деле эс алгым келбейт. Мен моундай бир иш-чара уюштуруп, анан ошонун этегинден жакшы пикир кылса, мен ошондон эс аламын. Бүгүнкү иш-чарабыз жакшы болду десе, ошондон эс алып калам. Бүт чарчаганым кетет. Анан бир моунда ошо жакшы адамдар менен маектешкенден эс алам. Бирөөлөр менен сүйлөшүп, чай ичкенди жакшы көрөм. Анан бир иш-чара уюштургандан эс алам. Чарчайм дешет, бирок мен мындай ошондон рахат алам өзүм. Анан эми сыртка чыгып эс алгым келет. Мен акыркы жылдары чет мамлекеттерге барып келип жүрүп, Ташкентке барып келдим, Алматыга барып келдим, мугалимдерди ээрчитип алып. Анан былтыр Москвага 2 жолу барып келдим. Бала күнүнөн бери ошо Москва шаарын көргүм келе берчи. Эмнегедир иштеп, антип элдин баары Москвага барып келип атат. Мен ал багытта баргым келген жок. Мен өзүм бир башка багытта баргым келди. Анан мен былтыр жана Иманбек деген балам бар эмеспи, олимпиадага даярдап республикага чыктык. Эми андай балдар бир 100дө, 1000де бир бала болот. Ал баланын тартиби, өзүнүн кулк мүнөзү, ой жүгүртүүсү. Бул кабинетте ал 11 классы бүтүп кеткенче экөөбүз жашадык ушул жерде. Ал баарын билет биякта, экөөбүз чай ичебиз, олимпиадага даярданабыз. Мен диплом чыгарам, ал рамкага салат, печать басып турат, ада жумуштамага. Анан экөөбүз сүйлөшөбүз. Ал менен ата баладай, кээде мынтип тең тушундай экөөбүз эмнени кечирген жокпуз. Анан ошол балага аябай кичине эми жардамдашып коеюн деп, ал бала 3 жыл эмеге даярданды. Москвага окуйм агай. Анан мен 1 жыл мурда экөөбүз Москвага саякат жасап калдык. Анан Москва мамлекеттик университетине барып калдык экөөбүз. Москва шаарын көргүм келип эле мен аны ээрчитип алдым. Бир форум аркылуу барып калдым да Москвага. Анан аны ээрчитип алдым, жаныма жүрчү шерик болуп. Тигилер эжекелер экен жалаң. Анан экөөбүз деп аны ээрчитип алдым. 11 класс болбосо өзү. Эне атасынан сурап, доверенность кылып, кагаздарыбызды бүтүрүп, экөөбүз бир жума Москвага барып, чогуу кыдырып, анан МГУга бардык, Ломоносов атындагы Москва мамлекеттик университетине. Ага чейин эле окусам деп жүрчү, анан барып аябай таасирленди. Ага ушул жерге окусам экен деп, баланын тилегин берет деген ошол. Анан ал бала жөн эле кыялданып койгон жок, аябай аракет кылды багыш, аябай аракет кылды. Ушул кабинеттен чыккан жок. Могул полка ошону болчу, ичи толтура ошонун китеби. Физика, математика, ОРТга даярданайын деп, кыжаалат болот. 1 жыл бою физика олимпиадага даярданды республикага. Улам райондон чыксак эле болду деп максат койгонбуз экөөбүз. Көп жылдан бери чыга элекпиз. Райондон чыгып койсоң мен сага ыраазымын деген. Райондон чыктык экөөбүз 1-чи орунду алып. Анан баары бир жеңиштин эмеси башкача да. Облуска бара турган болуп дагы даярдандык.
облустан чыгып эми облустан чыгып койсоң республикага бараткан өзү эле жеңиш деп анан облустан 1-орунду алды анан республикага барсак аяктан да бүтүрөйүп мындай орун алгысы келип ушинтип анан 5-орунду алган 5-орунду алды аябай анан ошол бала менен ал бала максатына жетип Москвада окуп атат 1-курста менен күн сайын сүйлөшүп турам менин мугалимдик эмгегимдеги бир үзүрүм ошол балага эмгек кылып ошону ошол жака окутуп ошол жерде окуп жатат сүйлөшүп ал менден кечке сурай берет агай баягы кабинет эмне болуп атат берди видеого тартып жөнөтөм берди экөөбүз эле чай ичтик мен азыр жалгыз эле ичип калам да сен жок өзүм жалгыз чай ичип отурам мектепке кызыга берет сизди сагындым экөөбүздүн чайыбыз жакшы экен дей берет ошол биздин кубанычыбыз дагы жемишибиз дагы сыймыгыбыз дагы окуучулар жакшы окуу жайга тапшырса окуучулар окуу жайга тапшырбай деле айылдан жакшы адам болуп агай деп саламатсызбы деп келип мектептин чарбагын трактор менен айдап берсе төз көккө жетип шилекейибиз түгөнгөнчө мактап калып атпайлыкпы иши кылып окуучуларыбыз ыймандуу таланттуу кайрымдуу боло берсин ошо баардык иш чарада окуучуларыбызды жагыбатыбызды алып кайсыл жакта болсо да ошо гүл жагып жатканыбызды көп байкадым да менчи соц тармактан жетишесиз да бул өзүңүздүн табиятыңызданбы же башка директорлор сиздерчилик жүрбөйт да мага иши кылып окуучулар менен иштешкен жагат мен өзүм ошону ырахат алам театрга барып өзүм деле бара берсем болот да эми спектакльде өзүмө жакса өзүм эле барып мен окуучуларды алып барган түйшүк мен алардын кээде тамак ашын көмүстөп коем камсыздап коем жол киресин камсыздап коем бирөөнүн баласын жол жүрүп Бишкек ата бейитке алып барып келиш чоң жоопкерчилик кыжаалат болосуң жолдо эмне болобуз деп анан бирок мен өзүм деле ата бейитке барып кайра келип калгым келет кечээ драма театрга барып өзүм деле коюп кайра келип калсам жеңил болмок мен өзүмө өзүм жооп бербейм деди да мисалы могу жерде 40 окуучуну алып барган мага бир нерсе жагат мен өзүм көргөн эмес ошолор көргөндөн ырахат алам да окуучулар агай сонун болду бүгүнкү театр муш аткарды жана атага боорун ачты агай аябай актерлук чеберчилиги жогору экен деп айтып калышат бизде жанагы класстан тышкары иштерди мугалимдерибиз аябай жакшы даярдайт көрүп жүрбөйсүңөр Бочконбаева Салтанат деген эжекебиз бар окуучуларды моундай класстан тышкары иштерди аябай жакшы даярдайт да анан биз жакында бирдекеге даярдап жатып эми окуу даярдап жатканда окуучуларды кичине урушуп калабыз мен жаттап кел мындай тур андай тур да театрдан чыккандан кийин айтып атпайбы Салтанат эженин эмесин эми байкадык депчи мындай бизге кыжаалат болуп аткан эмгегин эми сездик могу актерлор эмне деп аткарып атат караңызчы агай деп анан ошол окуучулар көрсө окуучулар ырдаса окуучулар бирдекеге ийгилик жаратып жатса мен ошондон ырахат алам өзүмдүкүнөн эмес ошондон эс алам ошон үчүн окуучулар менен алып баргым келе берет таласка бир жакшы концерт келсе өзүм эле барып көргүм келбейт элди ээрчитип алганды жакшы көрөм конторго келип деле айта берем жүргүлө деп ошон үчүн 2 жолу барып келдик драма театрга ошо эме экен да мисалы үчүн өзүм барсам мен ал өзүм деле кылат да жамаат менен барсам талкуулаганга жакшы да мен үчүн ошолор жагат да талкуулап ооба сөзүң бир оюң бир адамдар менен барсаң жакшы өткөндө биз 1-театрга барып калып 1-күнү анан биз сатып гүл алып калдык мугалимдер жамаат 3 эле гүл анан аерге массовкада спектакльде 20 каарман ойнойт анан 20-нын 3-өсүнө эле берип 17-сине бере албай калдык да негизи мага андай жакпайт баардыгына бергим келет анан мен ичимен капа болуп келдим ал 3-өөнү эле берип койдук калгандары туруп калбады гүлү жок азыр биз театрдагы адамдарга баардык залдагылардын баары гүл алып барып берүү маданиятына көп жете элекпиз бирок кудайга шүгүр азыр зал толуп калыптыр зал толуп атат ага да шүгүр эми кудай буюрса гүл бергенде маданият келер анан мен үйгө келип аябай ойлонуп анан 11-класска айттым барыпчы мен силерге бирдеке айтайын айтыңыз деп алар шыр эле даяр турат анан мен тээ жерден гүл терип келеличи биздин сандык деген жайлоодо жүз ашууда сонун коргошун гүлдөр өсөт аябай ооба анан коргошун гүлдү терип келеличи мен өткөндө ичим чыкпай калды дедим капа болбой калдык анан мен берден 2-3 баланы бир өзүмдүн байкемдин машинасына салып алып жаныма 2-3 баланы 11-класстын балдарын жерден барып биз 30 букет гүл терип келдик кучак толот коргошун гүл кызыл анан биз баанын берим толбой калды да анан кечөөнү мугалимдерди окуучуларды алып барып атайын 30 букет жасадык берден отуруп алып 11-класс отуруп алып жасады берден бир жасап атып сүйүнүшөт
жүргүле театрга барабыз деп кечээ Саманчынын жолун коюшту. Анан Саманчынын жолун коюп бүтүштү. Анан биз сахнага мен окуучуларымды 30-уна тең 30 букет тапшырып койдук. Кучактары толуп, рүл алышып, сүйүнүп, анан театрдын жетекчиси мага кечинде чалып атпайбы? Агай рахмат. Аябай ыраазы болушту. Бул сатылма гүл эмес экен эй. Бул деген табигаттын тоонун гүлү экен. Муну ким алып келди деп сизди сөз кылышып атат деп айтып калышпадыбы? Эми ошол маданият. Ал гүлдү териш үчүн да тоого чыгыш керек да. Чыгыш керек. Окуучуларды ээрчитип барыш керек. Машинага май коюш керек. Биякта анын сыртын сатып келдик, убакыт бөлүш керек. Биз аз эле убакыттын ичинде окуучулар менен кечээкү саат бир 3-тө барганбыз, кайра 4:30 келип калдык. Анан 6-га чейин гүлдү орой койдук дагы, свежий гүл деле жаңысын деле апарып тапшыра койдук. Жаңы эле аны эрежеге көрсөтүп аткам да. Бирок сиздин окуучуларыңыз экен билген жокпуз. Ооба, сиздер билген жоксуздар да. Мен ал окуучуларды кечээ берден эле өзүбүз даярдап, тоодо мындай болуп өсөт да, мына менин окуучуларым терип келдик кечээ талаадан. Ошентип барып анан бул гүлдөрдү анан сахнадан кечөөнү берип койсок, ал сахнадагыларга аябай жакты. Аябай жагышты. Мынакей баарына гүл карматты катарга чысып алып, тиги каармандардын баардыгына кучактары толуп сүйүнүп калышты. Окуучулар үчүн да жакшы да. Театрга барса гүл апарыш керек экен. Эмкиде эсимде калат. Деп окуучулар эсинде калат. Эми Кудай буйрса баардыгы мамлекеттин эртең түптөөчүлөрү аны эртең театрга барса гүл алып алайынчы дешет да, сөзсүз түрдө. Жок дегенде үй бүлөсүнүн театрга жетелеп барса деле чоң жетишкен. Туура. Мага театр жагат негизи. Мен театрга барып спектакль көргөндөн рахат алам. Ооба, анан мен тааныгандарда мен үйүмдөгү агаларым бар, мен спектакльге барам, сен мага жактырышпайт. Жеңил ойлуудай, үйүңдө тирилигиң жатса, өзүң үйлөнө элек болсоң, сага театрга эмне бар? Андан көрө аял албайбы дейт. Алардыкы да туура, алар менен жаман болсун дебейт, бирок театрды түшүнүү дагы өзүнчө бир маданият деп ойлойм да. Ошол театрга барганда агай элден эмнелерди байкадыңыз? Театрда маданияттан негизи мен көп мугалим болгондон бери театрга мен Бишкекке чейин деле барып келе берем, филармонияга өзүм концерт көрүп келе берем. Түштөн кийин жолго чыгып барып, мен көп концерт көрүп келдим, эч кимге айтпай эле. Салма Садыкованын концертин көрүп келем. Жана улуттук аспаптардагы концерттерди, филармониядагы жекече отчеттук концерттерди, 21-кылымдын жылдыздарын, Бишкекте Орус драм театрына барып, атайын барып спектакль көрүп келем. Кыргыз драм театрын көрүп келемин. Анан 2-3 жыл мурда биздин театрга элдер көп барчу эмес. Бекер койчу да барчу эмес. Гүл көтөргөндө эмес, мындай орун толчу эмес, анан кол чабуунун маданиятын да билчү эмеспиз, учурун да билчү эмеспиз. Алар кандай эмгек жана театрга даярдап чыккан. Алар болсо кандай эмгек менен даярданып келет, аны менимче эң чоң маданият театрдагы актерлордун эле бир сахнадагы бир эпизод даярдап, спектакль даярдашы эмес, эң чоң маданияты көрүү маданияты. Адамдар көрсүн деп даярдайт да. Аны спектакльди жөн эле ошол адамды тарбиялайын деп эле бир актер үчүн эле коюлган инсценировка эмес да. Ал деген жалпы көрүүчүлөр үчүн даярдалган. Демек, көрүү маданияты биринчи орунда турат. Театрга барыш, аерге кийинип баруу. Мен театрдан көп нерсени байкайм. Театрга барышат, сагыз чайнап сопулда отурушат. Театрга киришет, экөө кечке гыжылдап сүйлөшүп отурушат. Сахнаны караган жок. Бирөө YouTube көрүшүп отуруп, кечке. Эгерде YouTube'дагы бирөөнү көргүсү келсе, театрга кирбейли, үйүндө отуруп көрө берет. Ооба. Анан мен коомдук маданиятты да мен окуучуларга көп айтабыз, биз мугалимдер да ошону көп айтышат. Коомдук маданият биринчи орунда туруш керек. Мен машинам жок, кээде Гаранова чогулушка барабыз. Таксиге түшөбүз да, таксиге мен 3 кишибиз. Сыгылышып отурабыз да, алыс болсо да бир жөн. YouTube'дан кино көрүп барышат. Даңгылдатып, музыка. Даңгылдатып, эми ал ушул чоң маданият ушу да. Эми ал улуу кишиге айтсаң урушуп кеткен турат. Урушпа, айтпай коеюн десең, 1 саат анын жанагы турецкий кинонун көрүшүң керек. Көрбөйүн десең дагы угушуң керек болот. Үнүн даңгылдатып чыгарып алат. Анан театрга барып алып, телефон менен сүйлөшүп отурушат, сагыз чайнап отурат, бүтпөйбү дешет. Эгерде андай эмоция менен барсаң, анда театрга баруунун кажети барбы?
баардыңбы көрүш керек, баардыңбы жаныңдагыны сыйлашың керек, телефонду беззвукка өчүрүшүң керек. Ошол нерсе мени Зарыл аябай боло капа атса да, кылды. зарыл болсо дагы албашың керек. Анткени Билет алып жаныңдагы театрды бирөө көрөйүн деп убактысын Ооба. коротуп алыстан келип отурат. Анан жанында бирөө театр сыйлап алган, бирөө ютубту көрүп анан быжылдап бирөө менен сүйлөшүп отурган, бул эң жаман маданият да. Анан маданияттын терс жагынын эң бир терс жагы ошол. Сен өзүңдүн маданиятың эмес, сен бирөөнүн дагы акысына кирип, бирөөнү да сыйлабастыгың болуп жатпайбы? Анан Кудайга шүгүр, кечээ театр аншлаг болуп жатат. Батпай калган элдер да болуптур. Кошумча орундуктарды коюшуп жатыптыр. Гүлап барып бердик кечөөнү. Мындай менимче кечөөнү Кыргыз драма театрынын актерлору да ыраазы болушту. Баардыгы кол чабышып, талас эли туруп, маданиятыбызды көрсөтүп, жакшы эле сый көрсөттүк деп ойлойм. Бир канча убакытка чейин. Жакшы экен ай, ошо сизге азыр ушу эмнеден чарчайсыз, эмнеден эз аласыз, ага каяктан дем күч алат деген суроонун баардыгына жакшы кеңештерди алыпсыздар. Баада Нуркалай ага менен сүйлөшкөндө дагы ар тараптан бир кеңешчи бүтүңүздөр деген эмеси мага аябай таасир берген да. Анткени маданият жактан, башка тараптан дагы ушу кеңешчи болуш керек экен да. Жакшы нерселерди алыпсыздар бүгүн. Ишиңизде ийгилик, көп нерселерди бүгүн ала алдык сизден. 10дон баштап 4кө чейин жакшы. Ишиңиздин дагы кандай жүрүшүн көрдүк. Бул болсо дагы бизге кичине тажрыйба болот. Ишиңизде ийгилик болсун. Убактыңыздын тардыгына карабай, ушулар суранып калды, келип калды деп бөлгөнүңүзгө терең ыраазычылык билдиребиз. Мен силерге да терең ыраазычылык билдирем. Биринчи жараткан Алла Таалага, Алла Тааланын буйругу менен келдик. Алланын каалоосу болот. Баардык нерсе Алла Тааланын каалоосу болот. Биз эмне кылбайлык, баардыгы Алланын. Биз Алла Тааланын астына амал көтөрөт экенбиз, ошол амалга жараша акыбал түшүп турат экен да. Ошого жараша акыбал түшүп турат. Анан кээде пендечилик кылып туура эмес сүйлөйбүз, бирөөнү капа кылабыз. Анан Алла Таала биздин ошондой пенде экенибизди билет, ал үчүн тоо намаз берип атат. Анан Алла Таалага шүгүр, өмүр берип, ушинтип ден соолук берип, сизге окшогон кесиптештерди таап, замандаш, кесиптеш, алдагындай ырыскулаш кылып отурганына ата энеме ыраазымын. Ата энем өмүрүм өткөнчө эки дүйнө ыраазымын. Ата энем баягы ушу мен жогоруда айтып өтпөдүмбү? Бизди аябай сонун кылып тарбиялап бакты депчи. Анан апам боорум ачып жүрү акыркы күндөр менин жанымда болуп мынтип каралашып, мынтип бага албай жатам, кызмат кылыпчы, бирок мен өзүм момун акыркы күндөр аябай ойлонуп жүрөм. Апам байкуш бизди айлык албай кантип бакты депчи. Эч нерседен кем кылган жок. Эми элестетип көрсөңүз, эч жактан айлык албаса, ал учурда керектөө материалдык эмелер деле аз дечи, анан бирок ошол учурда деле таап, жеткирип, үнөмдөп, көзүн таап, туура тарбия берип, анан ошенткөндө мен эн атама да көп карыздармын. Апам биздин жакшылыгыбызды көрсүн. Сиздерге да терең ыраазычылык, убакыт бөлүп, Эржен агай менен баарлашып коелу дегенге. Кыргызстаныбыз өсө берсин, мугалимдердин алтын доору келе берсин. Жакшы заманда жашап жатабыз деп ойлойм. Жакшы заманда. Анан ишиңиздерге ийгилик, сиздер да оорубаңыздар. Үй бүлөңүздөрдө дайыма жакшылык болсун, эч нерседен кем болбоңуздар. Ушинтип жакшылыкта маектешип, мүмкүн сапарлашып болуп калабыз. Ушинтип чайлашып жүрө берелик. Экөөңүздөрдүн бул сыйыңыздарды, бул эмгегиңиздерди унутпайм. Кудай Таала сиздерди сыйласын. Эржен агайдан интервью алып коелу деп келип мени сыйлап келсеңиздер, сиздерди Кудай сыйласын. Жакшылык болсун, оорубайлы, баары ойдогудай келсин. Кудай буйрса. Сизге дагы убактыңызды бөлгөнүңүзгө терең ыраазычылык билдиребиз. Эми бир сүрөт